Решат Нури Гүнтекин. Боз Торгой. Чалык Ушо. 5-бөлүк. Кудай бар, Кеман, сени менен жол жүрүү тирүүлөй азап экен. 2 сааттан бери 100 суроо берген чыгармын. Ооба, жок дегенден башка жооп ала албадым. Ойлончу өзүң уулум. Уңкул-чуңкул жолдо араба силкилдеп бара жатат. Күн кеч кирип калды. Сыдырым жел согуп турат. Кеман пальтосунун жакасын көтөрүп, арабанын бир бурчунда отурду да, терең ойго чөмүлүп, Мрамор деңизине көз чаптырды. Ал бир мезгилде көк чайык деңизден көзүн алып, күлүмсүрөй сүйлөдү. Менимче, 2 сааттын ичинде 200 суроого жооп берүү. Ооба, жок деген кыска сөз менен чектелгенде да аздык кыла койбос. Ырас айтасың, уулум, бирок сен ойлонбой эле жооп бере бердиң да. Эмнесин айтайын? Тажизде, сиздердин курортту ооруларды дарылоонун жакшы жолдору бар экен. Балким сиз мени ойлонууга мажбур кылып, атайын чарчатайын деген максатты көздөсөңүз керек. Ой, уяты жок десе, сага жагууга болбойт экен да. Ырас, мен чынында эле сени ойлонууга мажбурлап жатамын. Максатым сени чарчатуу эмес, бөлөк ойго түшүп кетпесин дегеним. Чынын айтсам, мен үмүтүмдү үздүм. Сени жандандыруу оңой эмес экен. 3 күн мурда бир кыштакта бирөө үйлөнүп, тоюна экөөбүз бардык эле. Канча кызыктуу нерселерди, канча түркүн адамдарды көрдүк. Биз давулдун чоң барабан, сурнайдын үнүн уктук. Бийлеген жигиттерди, күрөшкө түшкөн балбандарды көрдүк. Мага көңүлдүү болду. Сен болсоң кабагыңды бир да ачкан жоксуң. Муну тана албайсың. Өз көзүм менен көрүп отурамын го. Сизге эмне деп түшүндүрсөм экен аба? Мен башкача жаралган адам болсом керек. Жок уулум, сен жөн эле өзүңдү өзүң колго албайсың. Эң болбогондо менден үлгү алсаң боло. Мен 60-ка жакындап калсам да, күндөн күнгө жашарып бара жатамын. Абайлаңыз, Айше тайже билип калбасын. Билсе билсин. Анын эмнеси бар экен? Ушул жерге көчүп келгенде, мен азыркыма караганда бир топ картаң көрүнгөн элем. Кеман жылмайып койду. Текирдакта кийинки жолу болгонумдан бери 10 жыл өттү. Ушул убакка чейин эсимде. Август айынын дал ушундай бир кечи эле Азизбей алаканын чаап калды. Ооба, убакыт чиркин кандай тез өтүп кетет. Азыр сенин уулуң 4 жашка келди. 5 жыл мурда сен Феридеге үйлөнөм деген жигит элең. Эх, Кемран, Феридеге ушунчалык боорукерсиздик менен мамиле кылганыңа ушул күнгө чейин түшүнбөйм. Биздин Боз Торгойдун өтө жагымдуу үнүн, сүйкүмдүү жүзүн эстесем жүрөгүм эмдигиче зырпылдайт. Ооба, ошондон бери 10 жыл өтсө да, биздин үйдүн артындагы бак-дарактарды көрсөм, жүрөгүм ушул азыр да сыздап кетет. Сенин ушул күнөөңдү өлүп бара жатканымда да кечирбейм, Кемран. Тажизде, дем алышка атайын өзүңүз алып бара жаткан сыркуу адамга ушундай сөздөрдү айтууга болобу? Сеники туура, бирок сенин кайгы капаңдын менин сөзүмө эч кандай тиешеси жок. Сен өзүң сүйгөн аялга үйлөндүң. Бирок эч эле болбогондо 1 жылда ырахаттанып өмүр сүрө албадың. Менефер ооруп калды. 3 жылдык өмүрүңдү сыркуу аялыңды багуу менен өткөрдүң. Аны алып барбаган жериң калбады. Шахизада аралына да алып бардың. Швейцарияга да алып бардың. Тагдырдын жазганын көрөт экенсиң. Өткөн кышта аялың каза болду. Ошондон бери оңоло албай, оору кишидей жабыгып жүрөсүң. Мунун Феридеге гана эч кандай тиешеси жок. Сен башка бирөөнү сүйгөн элең го. Кемран өкүнүчтүү жылмайды. Андай эмес. Мага эч ким ишенбейт. Сиз да ишенбейсиз. Менин сөзүмдү жалган көрөсүздөр. Турмушумда далай жакшы аялдарга берилип, жаштыктын таасири менен шайтандаган кездерим болгон. Бирок ишенип коюңуз, дүйнөдө эч бир жанды Феридедей сүйгөн эмесмин. Бул жаман сүйүү, жаман кумардануу, деп Азизбей тиштене сүйлөдү. Сиз сөзүмө баары бир ишенбейсиз дедим эле го. Менин сөзүмө эч ким ишенбейт. Мижганда 1 жылдан бери мага ачууланып жүрөт. Фериденин ысымын оозума алдырбайт. Ал мага Фериде жөнүндө сөз айтууга акың жок дейт. Апам да, эжем да, башкалар да ушинтишет. Бул жерде жалгыз Нермин менен гана Фериде жөнүндө сүйлөшө аламын. Нермин азыр 17ге чыкты. Фериде келген кезде жетиде эле. Феридени ал элес буласкана билет экен. Мени селкинчек тептирген эжем кызыл көйнөкчөн эле, дейт. Нерминди кызыл көйнөкчөн эжеси жөнүндө сүйлөтүш үчүн кээде кайдагы бир жакшы сөздөрдү таап, чечен болууга аракеттенемен. Сага мен түшүнбөдүм, Кеман. Болуптур, берки аялым жөнүндө эмне дейсиң? Ал оорулуу аял эле. Ал баары бир өлмөк. Феридеден бир отоло үмүт үзгөндөн кийин Менеферди аяп, аны менен өз тагдырымды байланыштырдым. Бар болгону ушул гана. Бул ишиңе оңойлук менен түшүнө албадым. Сен өзүң абдан чаташкан адамсың, Кемран. Чын айтам, Тажизде. Көңүлүмө эмне жагып, эмне иштеримди эч качан билбейм. Өзүмө айкын болгон, күмөнсүз ишенген бир гана нерсе бар. Мен Феридени чексиз сүйөм. Фериде менин жүрөгүмдө өзүнүн өчпөс изин калтырды. Өлүп бара жатсам да аны эстеп, көзүмө жаш алып ыйлармын. Врачтар мага климатты өзгөртүп, тыныгуң керек дешкенде мен баарынан мурда Текиртак жөнүндө ойлондум. Сиз мени ойноп күлүп көңүлүн көтөрсүн, кыштактагы тойлорго барып сайрандасын деп атайын чакырып келдим деген ойдо болсоңуз керек. Көңүлүңүзгө кетпесин. Мен бул жаштык чагымдын, ойрондолгон тилегимдин бырын-чырын болгон сыныктарын терип алайын деп келдим. Болуптур, эселектик кылып коюпсуң.
бирок кетирген катаңды оңдоого эч мүмкүнчүлүк жок беле. Мен өтө оор кылмыш, жүзү каралык иш иштедим. Фериде биздин үйдөн аябай кыжырданып кетти. Анын кайда экенин билсем да, кезигишүүдөн корктум. Фериденин жүрөгү менен кошо ар намысы да оор жараланган эле да. Ким билет, бөтөн эл, бөтөн жерге жалгыз мойнунан байлангандай болуп, араң эле кеткендир. Арадан 6 ай өтпөй жатып, мени менен көрүшсө, ал ого бетер кыжырданып, ар кандай жаман иштерге барышы мүмкүн эле. Жаздын чыкканын чыдамсыздык менен күттүм да, кыштакта мугалим болуп жүргөнүн билип, аны издөөгө камынып бармакчы болдум эле. Бирок каргыш тийип ооруп калдым. 3 ай төшөктө жаттым. Боз торгойду алып келейин деп быга барсам, кечигип калпмын. Фериде бир ноокас композиторду сүйүп жүрүптүр. Шаркыратманын жанында ырырдатып, тамбурадан күү чалдырып, композитордун тизесине башын коюп, көзүнөн көзүн албай отурганын көргөн адамдар мага айтышты. Өзүңүз ойлоңузчу, далай жылдан бери ушул моймолжогон көз меники болот деп ойлоп жүрсөм, күндөрдүн биринде Кемран деңизден соккон желден коргонгондой башын пальтосунун жакасына катып, үнсүз отуруп калды да, балыкчылар от жагып жылынып отурган кумдуу жээкке көз чаптырды. Азиз бейдин да көңүлү бузулду. Кемран уулум, деди ал, ошондо сен дагы экинчи жолу каталык жибердиң го деп чоочулайм. Эгерде боз торгой башынан өткөн окуяларды тез унутуп, тынчып калуучу кыздардан болсо, бакты талай оп-оңой эле ачылып кетмекчи. Бирок мен аны андай кыздардан деп ойлобоймун. Кемран кайтадан өкүнүчтүү күлүмсүрөдү да башын чайкады. О, антип ойлобой эле коюңуз. Фериденин бага ачылганына 2 жыл болду. Муну Феридени көргөн билген адамдын өз оозунан уктум. Тийген күйөөсү кары доктор, абдан бай киши дейт. Граждандык чиновниктерди даярдоочу мектепте инспектор болуп иштеген бир жолдошум бар эле. Анын аялы Фериденин курбусу болгон. Ушул аял Фериде менен Куш адасында жолугушуптур. Боз торгой эч өзгөрбөйт. Мурдагысындай эле көп сүйлөп, көп күлүп, тамашалаганын койбойт дейт. Калаанын четиндеги өздөрүнүн чарбагындагы 20 чакты жетим баланы тарбиялап жатканын айтыптыр. Абдан бактылуумун дептир. Күйөөсүн жарым саат көрбөй тура албайт экен дейт. Курбусу Стамбул, тууган тушкандары жөнүндө сөз козгогон экен. Фериде, бул шаарды да, андагы адамдарды да эсиме түшүргүм келбейт деп анын сөзүн укпай коюптур. Эмнесин жашырайын? Мен Фериденин алдында күнөөлүмүн. Ага иштеген кыянатчылыгым көп. Жок дегенде сиз калыс болуңуз. Эмнеге ал ушунчалык тез мени унутуп кетти? Бирок менин арыз муңумду ким укмак эле? Унчукпай эле коеюн. Эми арабадан түшүп, үйгө жөө барайынчы. Жол жаман экен. Аябай чайкап салды. Жолуңуз болсун. Ушул чиновниктердики өттү. Буларга деги эч нерсе жакпайт. Ушул жолду мындан көп жыл мурда өзүм салдырдым эле. Күнгө күйүп, бардык жумушун өзүм башкарганмын. Калп айтпа, жолдо айып жок. Кудай тобо, мындан 7 жыл мурда мени мутисарриф кызматынан бошоткондору жакшы болуптур. Бар уулум, жөө барсаң өзүң бил. Бирок көп кечикпе. Карлык чиркин мени да, та эжеңди да өзгөртүп жиберди. Кечигип калсаң та эжең тынчсызданат. Мен болсом сени күтүп отуруп курсагым ачат. Кемран көпүрөгө жеткенде арабадан түштү. 10 жыл мурда август айынын дал бүгүнкүдөй бир кечинде ушул көпүрөгө келип, чириген тактайдын үстүндө бутун салаңдатып отурган эле. Кемрандын текир такта мейман болуп жүргөнүнө 3 жума болду. Ал күн сайын кечкесин ушул көпүрөгө келип, каш карайганда илки басып, терең ойго чөмүлүп үйгө кайтат. Бир күнү кечинде Мүжган анын күйөөсүн кызмат боюнча Анатолияга убактылуу жибергенден кийин балдарын алып текир такка келген Кемранга: "Сен абдан чарчаган кейиптенесиң. Алыска жөө барып келдиңби?" деди. Кемран муңайымдуу күлүмсүрөдү. "Чын айтам, Мүжган, өтө алыс барып келдим. Өтүп кеткен 10 жылды аралап чыктым." Кемран дагы бир нерсени айтайын деп оңтойлонду эле, Мүжган эрдин бүйрүп, түшүнбөгөн адамдай болуп калды. "Ушундайбы?" деди да терс бурулуп, бөлөсүнө далысын салды. Мүжган көп жылдан бери Кемранды жаман көрүп, аялдык жүрөктүн ачуу сезими менен жек көрүп жүрөт. Кемрандын көзүнчө Фериде жөнүндө лыпым сөз айтпайт. Кемран бакты аралап, жай басып келе жатты. Караңгы түшө баштаса да, баткан күндүн кызыл шооласы тоо чокусунан кете элек түн кирүүгө жакындады. Асман көгүм тартып, бүрү куураган жашыл гүлгө окшойт. Жигит бакты аралап кеткен ичке жолдун жээгине токтой калды да, анда-санда жымыңдап көрүнө калган жылдыздарды узакка тиктеп турду. Бир мезгилде Кемран бул жол менен келе жаткан Феридени көргөн эле. Кыздын кийгени матрос көйнөк, башындагы кызыл шапкасынын алдынан чачы самсаалап чыгып турган. Кемран азыр боз торгойдун ошол кездегисин көз алдына элестетти. Эрке кыз такасыз кичинекей туфлийинин тумшугу менен таштарды ыргыта тээп, анын алдына түшүп кетип бара жатат. Убакыт өтө берди. Үйдөгүлөрдүн күтүп жатканын билсе да, Кемран ушул бир ичке аяк жолдо өткөн күндөрдөгү бактысын издегендей жай басып келе жатты. Алыстан дарбазанын жанында турган ак көйнөкчөн бир аялдын карааны көрүндү. Бул Мүжган эле. Мүжган күн сайын кечинде кичинекей уулун тышка алып чыгат да, аны колтугунан кармап,
тайтайлап бастырат. Бөлөсүн көрөр замат Мижган колун булгады. Кэмран, эмне үчүн мынча жай келе жатасың? Кайда мынчалык кечиктиң? Жөнүнчө эле, Мижган. Аба ырайы абдан сонун болуп турат. Мижгандын бул жолу кичинекей баласы жанында жок экен. Бүгүн ал кандайдыр бир өзгөчө. Дайыма камырабаган Мижган азыр эмнегедир толкунданып тургансыйт. Сага эмне болду, Мижган? Деп Кэмран таң кала сурады. Жаш аял бир нерсе айткысы келип турса да унчукпай тим болду. Дарбазадагы илинген фонардын жашыл шууласы түшүп турган короонун ичине киришти. Мижган бир кадам кийин чегинди да дубал жакка колун созуп сүйлөй баштады. Биздикине бирөө келиптир, карачы. Кэмран тез бурулуп артына караса, жанында күлүмсүрөп Фериде турат. Жанары жанып, эрини жылмайып турганы менен жүзүндө каржалып, чарчагандыктын белгиси бар. Ооба, Кэмрандын жанында Фериде турган эле. Ар дайым көзүн жума койсо, Фериденин дал ушул турпаты элестей түшчү. Көрө койгондугуна чоочуп кетип, күтүлбөгөн жерден теңселе түштү. Жакшы түшүнөн ажырап калбайын дегенсип, бир азга көзүн жума койду да, анан бир нерсеге жөлөмөкчү болуп, эки жагын каранды. Иштеринен калтыраган эки жаш үнсүз бири-бирин тиктеп калышты. Эриндеринде күлүмсүрөө жышааны болгону менен көздөрү жашылданып кетти. Мижган ушул кыйын учурду сезе коюп Феридени колунан алды да, Кэмранды карай түртүп, тамашага чаптырып мындай деди. Силер бир тууган бөлөсүңөр. Кэмран, сен чынында да Фериденин агасымын дешке акың бар. Өзүңдүн карындашың менен амандашып кой. Кэмран бир азга умтулуп, Фериденин чачына эрдим болор болбос тийгизди да кулагына шыбырады. Сизди кайтадан көргөнүмө чексиз кубанганымды айтууга сөз таба албайм, Фериде ханым. Бул сөздөр Феридени чыйралтып жиберди. Рахмат сизге, Кэмран бей. Мен да кубанычтамын. Боз торгойдун мурдагы назик, жагымдуу үнүнөн кайгы муңдун белгиси угулду. Бир аз жараңка кеткен Фрусталдын шыңгыраган үнү дал ушундай чыгат. Качан келдиңиз? Бүгүн түшкө жакын. Стамбулга келгениме 10 күнчө болду. Үйгө барсам эч ким жок экен. Мен тайэжелеримди, башка туугандарымды аябай көргүм келди эле. Балким сиздердин бирөө жарымыңар мени сагынып жүргөн чыгар деп ойлогон элем. Саякаттап жүрүүгө көнүп калган адам үчүн Текирдакка келүү кеп эмес да. Ушундай эмеспи, Кэмран бей? Мижган дагы да сөзгө аралашты. Баары жакшы, бирок ушу силердин ханым деп, бей деп сыпайы-керденип сүйлөшүп отурууңардын эмне кереги бар? Мен бириң агасың, бириң карындаш дедим го. Ошондуктан Фериде, сен Кэмранды ага деп атасаң туура болот. Эки жаш уялып төмөн карашты. Чын эле, сени ага деп атайын, Кэмран, деди Фериде тартынчактап. Фериде Кэмрандын жообун күтүп, кимдир бирөөнү көргүсү келгендей караңгыга көз чаптырды. Сен өзүң каалагандай эле болсун, Фериде, деп Кэмран муңайыңкыраак жооп берди. Жүрөгүңдүн айтканындай болсун. Акырында аңгеме кадыресе мүнөзгө айланды. Фериде кандайча саякаттаганын кыскача баяндап берди. Стамбулда өзүмдүн бир аз чарбалык иштерим бар эле. Анан жанагы өзүм айткандай, сиздерди көргүм келди. Доктор мага 2 айга отпуска берди. Сиздердин сак-саламат жүргөндүгүңүздөргө мен аябай кубанычтамын. Бирок сенин башыңа оор кайгы түшүп турго, Кэмран. Муну мен Стамбулдан угуп, аябай кайгырдым. Жаш кезинен жесир калуу кандай бактысыздык. Бирок аялыңан балаң калыптыр. Алла Таала Неджетке узак өмүр берсин. Уулуң жакшынакай бала экен, Кэмран. Ал баланы мен аябай жакшы көрүп калдым. Аны менен дароо эле достошуп алдык. Кечке чейин менин тиземен түшкөн жок. Мен балдар менен тез эле достошуп кетем. Фериде бара-бара өз калыбына келе баштады. Анын сөздөрү менен кыймыл-аракеттери байгы тентек баланын кылык жоруктарына окшоп кетти. Фериденин үнүн угуп, күүгүмдө отту жанган көзү менен жылмайган эрдин тиктеп Кэмран аябай ырахаттанды. Фериде башка бирөөнүн аялы экенин, эми бир жарым айдан кийин бул бакыт кайтада көргөн түшкө айланып кетерин Кэмран таптакыр эле эсинен чыгарып жиберди. Кэмран өзүнүн келгенин үйдөгүлөргө билдиргиси келбеди. Бирок Нермин көрүп калып, үйдөгүлөрдүн баарына кыйкырып айтты. Андан кийин жүгүрүп келип, Феридени кучактап калды. Мен сени унутпагандыгыма Кэмран агай да күбө. Айланайын, Фериде, кызыл көйнөкчөн сиңдим жөнүндө Кэмран экөөбүз көп сүйлөшөбүз. Ушундай эмеспи, Кэмран? Бүгүнкү кечки тамак кадимки тойго айланып кетти. Столдун артында Азизбей кубанычы койнуна батпай жаш балача сүйүнүп отурат. Ал да боз торгой, деди ал. Сен менин шорумду кайнаттың. Сенин үнүңдү эстегенде ыйлап жибере жаздаймын. Көрсө сени абдан жакшы көрөт экенмин. Эми кайтып келбейт деп бардыгы үмүтүн үзүп койгон. Боз торгой көп жылдан кийин өзүнүн учуп чыккан уясына кайта келди. Ал махабат менен бакытка жеткирген күндөрдүн кубанычын, жылуу мээримин канатына катып келгендей болду. Ушунда отургандардын баары өздөрүн бактылуу сезишип, жүрөктөрү кубанычка толду. Түнкү ачык терезеден үйгө кирип, чыракты айлана учкан көпөлөктөрдүн диркиреген канаты да ушуну айгинелеп тургансый. Тек тамак ичилип бүтөрдүн алдында бесиме кайдагы бир нерселерди эсине салып ыйлап жиберди. Мага көңүл бурбагыла, деди ал Феридеге кайрылып. Сенин апаң көзүдө эсиме түшүп, көңүлүм бузулуп кетти. Феридени жетти тизесине отургузуп алып, жүзүм жегизип жатты. Ал бир аз уялып жаш баланын тармал чачына бетин басты. Кайта бир аздан кийин кабагы ачылып, мурдагы калыбына келди.
Бесиме ханым күйөөсүнө кайрылып трапезинда турган Нежме жөнүндө сөз козгоду. Нежме бечара оор кайгыга учурады. Өткөн жылы кызы дифтериттен каза болду. Фериде оор үшкүрүп, дифтериттин шумдук оору экенин мен да билемин. Та эже, менин да кичинекей кызым ошондон каза болду, деди. Демек, сенин кызың болгон экен да, деди Айше таң калып. Биз билчү эмес элек. Фериде кайгылуу башын ийкеди. Кандай сулуу, сонун кыз эле. Жөн эле чүрөк болчу, өлүмдөн сактап кала албадык. Кызың канча жашка чыкты эле? Деп Айше кайтадан сурады. Фериде аянычтуу түр менен оозун кыйшайтып, чынын айтып жооп берди. 13-кө толгон эле. Мен ага жаңыдан эле чаршат тигип, кайын эне болоюн деп жүргөн элем. Тамак ичип отургандар бүт жабыла күлүп жиберишти. Боз торгоймай, деди Азизбей. Сен кайдагы жок нерсени оюңан чыгарып, тамашалаганга эптүүсүң да. 13 жашар кыз жөнүндөгү аңгеме бардыгынын көңүлүн көтөрдү. Фериденин болсо көзүнө жаш толуп, не жетти көкүрөгүнө дагы катуу кысты да, муниси жөнүндөгү окуянын баарын айтып берди. Фериденин үнү барган сайын каргылданып, кайгы муңга батты. Бүгүн узак түнгө чейин отурушту. Азизбей тынчсызданып, Фериде кызым, жол жүрүп чарчап келдиң, бар, жата кой, деди. Фериде анын сөзүнө күлдү да, алда качан уктап калган не жетти көкүрөгүнө дагы бекемирээк кысты. Эч нерсе эмес, Тажизде, мен сиздер менен бирге эс алып отурбаймынбы? Жалгыздыктын азабын аябай тарттым. Фериденин жайнаган жашыл көзү, саал чологураак келген үстүңкү эрди күлүмсүрөп, тынбай сүйүлөп отура берди. Анда мурдагы боз торгойдун сезими ойгонду. Отургандардын баары көңүл коюп кызыгып угуп жаткандыгын байкагандан кийин Фериде сүйүктүү балача сөздөрүн атайлап бузуп айтып, эркелегенсип эрдин кыйшайтып, тилинин учун чыгарып, бетин чуңкурайтып, токтобостон сүйлөй берди. Кубанганына мас болуп отурган кары Азизбей каткырып күлүп, баягыда Фериденин кичинекей кезинде Азизбей анын эгинен кармап, оюңбогон боз торгой, сен гиласымды уурдадыңбы? Кайта өзүмө бер, деп айтып, чоп эткизип эрдинен өп коючу. Ал азырда Фериденин эгинен катуу кармап алып, болбогонуна койбой, илгерки тамашасын кайта баштады. Азизбей Фериденин көзүнө тике карап сүйлөдү. Менде эч кандай күнөө жок, боз торгой, өзүң айыптуусуң. Үй бүлөлүк кадимки аял болсоң да, кыял жоругуң бала калыбында экен. Жүзүңөн да балалык сыпат кетпептир. Сени күйөөгө тийген жаш аял деп ким айтат? Кемрандын өңү купку болуп кетти. Боз торгойдун башка бирөөнүн аялы экендигин ал азыр гана сезди. Арадан 2 күн өттү. Кемран Феридени ошондон бери көргөн жок. Фериде 10 жыл мурда ушул Текиртактагы өзү теңдүү бир топ кыз менен таанышып достошкон болчу. Азыр алар күйөөгө чыгышып, бала чакалуу болуп калышкан. Ушул дос курбулары биринен сала бири Феридеге мейманга келишип, жанында узак отурушуп аңгемелешет да, үйлөрүнө алып кетишет, тааныштарыныкына барышат, парктарда серүүндөшөт. Бөлөсүнүн ичинен аябай капаланып жүргөнүнө Мүжгандын табасы канды. Мүжган күлүп туруп, бир аз айгансып Кемранга мындай деди. Алар Фериденин жанын тындырбас болушту. Мейли, боз торгой көңүлүн көтөрүп, канаттарын кагып алсынчы. Келгенден бери Кемран Феридени 2 жолу гана көрдү. Биринчи жолу кечки тамакта, экинчи жолу чаршакчан сейилдиктен кайтып келе жатканда көрдү. Фериде келгендин 3-чү күнүнүн таң эртеси. Бүгүн Кемран адаттагыга караганда эрте ойгонду. Үйдөгүлөр али уктап жатышкан эле. Кемран өз бөлмөсүнүн терезесин ачса, бактын ичинде Фериде жүрүптүр. Фериде терезе капкактын кычыраганын угуп, дароо башын көтөрдү да, жаңыдан чыгып келе жаткан күндүн шооласынан көзүн алаканы менен калкалап мындай деди. Ойгондуңузбу, Кемран бей? Сиздин мурдагы адатыңыз өзгөрүлүп турго. Мурда сизди ойготуу үчүн жайдын күнү терезеңизге ууштап таш, кыштын күнү тоголоктоп кар ыргыт чөлек. Сиз да бир аз анатолиялык болуп кеткен окшойсуз. Мен Анатолияда жүргөн кезимде ушул убакта ойгонсом, эринчээксиң, күн чыкканча да киши уктай береби? Дешип уялтышчу эле. Фериде азыр баягы шайыр мүнөздүү, алып учма жеңил боз торгойго окшоп кетти. Анын добушу жүрөктү сергиткен салкын желдин илебин берген мөлтүр булактын шылдырындай жагымдуу угулат. Кемран олдоксон суроо берди. Бакка чыксам уруксаатпы, Фериде? Фериде күндүн шооласынан алаканы менен көзүн калкалаган бойдон илгерки кездеги адатын карматып, мыскылдаганын билдирбестен сүйлөй баштады. Болуптур. Назик денеңизге суук тийип калбасын деп коркпосоңуз чыгып келиңиз. Мен сизди анатолиялыктардын салты боюнча меймандаймын. Фериде Кемранды бутактуу жаңгак дарактын түбүнө ээрчитип барды да, кечээ унутулуп ушул жерде калган орундукка отургузду. Эми мени бир аз күтө туруңуз, Кемран бей. Мындан ары сыпайкерчилик менен сүйлөшүүнү коелук дебедик беле? Бир аз күтө туруңуз. Антип да сүйлөшөбүз. Дароо эле өзүмсүнүп, сен деп сүйлөөгө батына албай жатам. Кемран жылмайды. Сенин ушул сөзүң мени сыйлабастыкка жатат, Фериде. Сага тыюу салам. Сиз Кемран бей деген сөзүңдүн өзү мени келекелеп тургандай сезилет. Минтип ызаат кылууңду жөн эле кой. Фериде да жылмайды. Мунуңуз туура. Чын айтасыз. Айтканым туура. Азыр мен сага сүт бышырып берейин. Жөн эле кой. Суранам сенден, Фериде. Сен бекерге каршылык кылып жатасың.
Анатолиялык аялдардын өз каалоосунча иштөөнө, бирөөгө жакшы кызмат көрсөтүүсүнө эрк берилсе, ошонун өзү алар үчүн ашкан ызаат менен барабар. Фериде муңайып ошону менен катар тамашалап, сөзүн улантты. Бизде эркектерге жагып, жакшы көрүнүүнүн бир гана жолу бар. Ал жол үй чарбасын жакшы башкаруу. Фериде кетип калды. Жаңыдан эле ойгонуп туруп колуна жез кумганын алып, бактын ичинде кургак бутактарды жыйнап жүргөн багбан менен Фериденин кобурашканы угулуп турду. Бир кезде Фериде бууланган бир чөйчөк сүт алып келди. Сүт көңүлдөгүдөй болбой калды Кемран. Бирок 3 күндөн кийин. Бүгүн эмне күн? Ооба, бейшемби күнү таң эртең менен мейманга кел. Ошол эле койдун сүтүн берем. Тим эле жыты буркурап турат, көрөсүң го. Аны кандай жасайсың дебейсиңби? Сыры бар. Сага кызыкчылыгы жокпу? Бирок мынчалык мээримсиз болбоюнчу. Анын сырын айтып берейинчи. Койду 3 күн бою алмурут менен багамын. Байкашыма караганда сен үшүп кеткен окшойсуң. Күндүн табы анчалык тийбей турат. Жинди кызы уулума суук тийгизип коюптур, деп бесиме эжемден тил уксун дейсиңби? Мен болсом суукка, нымдуу абага көнүп калганмын. Моюн орогучумду берейин, оронуп ал. Фериде жүндөн токулган кызыл жоолугун алып, таң эртеңки сыдырымга чыйрыгып турган Кемрандын ийинине жаап койду. Мындан 10 жыл мурунку бир кеч Кемрандын эсине түштү. Кыска этектүү көйнөк кийип, кара белдемчи байланган кичинекей окуучу кыз. Экөө бактын ичиндеги чоң таштын жанында турушат. Кыз өзүнүн көк саргыл пальтосун чечти. Анын колдорунун учтары көк сыяга боелгон. Кыз, сени оорудан сактоо эми менин милдетим, деп айткан эле. Кемран картайып калганга окшойсуң да. Колуңдагы сүттү төгүп, тизеңди күйдүрүп алып жүрбө. Эмнеге ушунча ойго баттың? Бир нерселер оюма түшүп кетти. Менин да эсиме түштү. Фериде анын эстегендерин айттыргысы келбегендей, сөзүн бөлүп жиберди. Ийиниңдеги ушул жоолукту көргөндө баягыда Кемран ханым деп сени ызалантканым эсиме түштү. Фериде өзүнүн каршысындагы орундукка отурду. Орус жибегинен элетче тигилген, бүкмөлөрү кенен көйнөгү өзүнүн денесине кыналып, көркүнө көрк кошту. Фериде чыканагын тизесине коюп, колунун манжалары менен бетин жарым-жартылай жаап, эгин таянды да сүйлөй баштады. Кемран анын жаркын таза жүзүн биринчи ирет жакындан көрдү. Бети бир аз арыктап, сүйрү тартканын байкады. Ушундан улам анын көзү чоңураактай, айланасындагы болор-болбос көлөкөлөрдөн карайып кеткендей көрүндү. Боз торгойдун 5 жыл мурдагы жайнап турган көгүш көзү азыр оттун жалынына чалынган гүл сыяктанды. Көзү мурдагыдай күлүмсүрөп, мурдагыдай уялбастан, күнөөсүз чечкиндүүлүк менен тике карайт. Бирок Кемран бул көздүн терең сырын мурдагыдай биле албады. Фериде чачында элеттик аялдардай тараптыр. Маңдайын эки бөлүп артына тыкыс өргөн чачы маңдай териси менен кашынын учтарын жогору тартып турат. Назик агыш жука терисинин алдынан көгүлтүр ичке тамырлары бадырайып көрүнөт. Кемран Фериденин эмне айтып жатканын эч бир түшүнбөстөн, анын дабышын гана угуп, чырайына суктанып отура берди. Анын жүзүнөн бир нерсени байкады. Фериденин дидары үй бүлө турмушундагы бактылуу аялдардын жүзүнө таптакыр окшобойт. Анын жүзүнө үзүлбөстөн туруп соолуган гүлдөрдүн түрүнө, махабатсыз картаюуга дуушар болгон кыздардын дарттуу бозомук иреңине окшогон бир жашырын жалындын бар экендиги байкалды. Фериденин бети таң эртеңки күндүн шууласы менен бирде назик, бирде сүйкүмдүү көрүнөт. Жаш жигит эстен танып калгандай, кыймылсыз отура берди. Анын ыйлагысы келди. Азап чегип кыйналган кыздын жүзүнөн ушунчалык жанар жанып кетерин Кемран буга чейин билген эмес эле. Фериденин эртинен жылмаюу кетпеди. Анын коңгуроодой таза үнү жик кеткен фрусталдай муңканып добуш берет. Фериде балалык чагын эсине түшүрдү. Кемран батынып, кийинки жылдары кандай турганын сурады. Фериденин өңү мостой түшүп, башын чайкады. Эсимен чыгып кетиптир, Кемран. 15 жашка чейинкимди жакшы билемин. Ушул Текирдакка биринчи келгеним да эсимде. Андан кийинки жылдардагы өмүрүм караңгы туман сыяктуу. Ушул тумандан эч нерсени көрө албадым. Фериденин көзүндө туман чалып калгансыды. Ал башын бир жагына кыйшайтып, алда кайда алыс бир жакты карап калды. Канткен менен Фериде өзүнүн кийинки жылдардагы турмушу жөнүндө сөз кылды. Зейнилер кыштагынын мухтары, Хаджы Калфа, кызык мүнөздүү Реджеп Эфенди жөнүндө айтты. Фериденин жүзү күлүмсүрөп турду. Бирок анын көзүнөн, кыймылынан алда бир түшүнүксүз чарчап чаалыгуунун белгиси сезилгенсиди. Ушул учурда жаракка кеткен фрусталдын шыңгыр үнүнө окшогон анын добушу күчөп, жаралуу жүрөктүн аянычтуу онтогону угулуп тургансыды. Фериде өзөндүн жээгиндеги окуя жөнүндө айта баштаганда Кемран аргасыздан көзүн жумуп, тамбур ойноп отурган сүйгөн жигитинин тизесине башын коюп, анын жүзүнө суктана караган жары ушул болуп жүрбөсүн, деп ойлоно калды. Фериде өз турмушундагы кээ бир арзыбаган окуяларды айтып келип, анан кокусунан оозунан чыгып кеткенсип, мындай деди. Кемран, сен Хайруллах бейдин сүрөтүн көрө элек болсоң керек, деди. Фериде алтын медальонун мойнунан алып, бөлөсүнө сунду. Жигиттин өңү кубарып, сүрөттү колуна алды. Фериде сүрөттү Кемран менен бирге көрмөкчү болуп, мойнун созду. Бул адамдын кебете келбетин карачы, Кемран. Кандай сүйкүмдүү, кандай мээримдүү адам. Ырас эмеспи? Жигит Феридени карап калды. Ал ойго чөмүлүп,
сүрөттү сүймөнчүк менен тиктеп тургандыктан Кемрандын көз карашын байкабады. Бул Кемрандын өмүрүндөгү эң бир азаптуу, эң бир кыйын катаал учур ушул болду. Демек, Фериденин назик, айдай сулуулугу ушул өңү суук, апсайган ак чач чалга буйрган экен да. Кемран кайдагы бир укмуштуу көрүнүштөрдү көз алдына элестетти. Фериде ушул түрү суук чалдын колунда жанталашып тыбырчылагандай көрүндү. Фериденин чала жумулган көзүнөн аккан жаш уялып кызарган бетинен куюлуп жаткандай сезилди. Баланыкындай назик эрине калтырап жан суугалагансыйт. Боз торгой Кемранды карабаса да, анын учкул кыялын сезгендей, селттей түштү да, медальонду төшүнө катып алып, «Эми Кемран, кечир, кайтайын. Үйгө меймандар келиши керек эле», деди. Боз торгой өзүнүн бир тууган уясына кайтып келгенден бери 10 күндө өттү. Азизбей күн сайын кечкисин бир сөздү кайталап айта берет. «Байкадыңарбы, балдар? Үйүбүз таптакыр эле өзгөрүп кетти». Бул сапар боз торгой нагыз чабалекейге окшоп, канаты менен кошо жазды ала келди. «Аттың-ай, жаздын дагы бир күнү өтүп кетти». Бул сөздү уккандан кийин Фериде күлдү. Ал анчалык коркунучтуу эмес таажизде. «Бир нече жылдан кийин кайтада уруксаат алып келип кетемин. Капа болбоңуз. Анын үстүнө, алдыңызда дагы далай күндөр бар. Күн мурдатан эле убайым чеге берүү жарабайт да». Боз торгой мурдагы калыбына келди. Ал бороон чапкындан кийин жадырап жайнап тийген күн нуруна ачылган гүлдөй кулпурду. Ушул үйдөгү жаш балдарды мурдагысындай башкарып алды. Мижгендин 3 жашар кызы менен Неждеттен тартып, быйыл 18ге чыккан Нерминге чейин боз торгойго абдан көнүп алышып, эртеден кечке чейин жанынан чыгышпайт. Ызы чуу түшүп, кубалашып ойношуп, үйдүн ичин шатка бөлөшөт. Кээде алар оюн күлкүнүн кызыгына батып жектен чыгып кетишкенде, чоңдор аларга тыюу салууга мажбур болушат. Бирок боз торгойдун оюн караактыгы баарын кубантты. Канткени менен да Фериде Кемрандын мурдагы колуктусу эмес беле. Ошондуктан кийинки 5 жылда айгып бүткөн эски жара кайтадан ачылып кетпесин деп алгачкы кезде чоочулашты. Бирок Фериденин чексиз шайырдыгын, Кемрандын бейпил бактыга батып, Феридеден көз албай карай бергенин байкашкандан кийин тынчып калышты. Ошондой болсо да, сактыкка кордук жок дегендей, та эжелери Кемран менен Фериденин ортосундагы мурунку ага, карындаш сезимин кайтадан калыбына келтирүүгө аябай аракеттеништи. Уктап жаткан сыркоо бала ойгонуп калбасын деп шыбырашып сүйлөшкөн адамдардай, алар Кемран менен Фериденин көзүнчө өткөн кайгылуу окуяларды лыпын козгошчу болушпады. Кээде Азизбей Феридеден «Дагы көбүрөөк мейман болуп жүрө турсаң кантет?» деп сурап калат. Мына ошондо Фериденин кабагы бүркөлө түшөт. «Мүмкүн эмес таажизде», деп жооп берет ал. Боз торгой башка уянын энеси, аны өз уясындагылар чыдамсыздык менен күтүп отурушат. Кемран өзүнүн бөлөсүн кичинекей Неждеттен кызганчу болду. Баланын боз торгойдун колунда уктап калышын, ошондон кийин гана экөөнү ажыратууга мүмкүн экендигин күтүүгө мажбур болду. Бир күнү Кемран бир кызык окуяга дуушар болду. Фериде капаланып мындай деп сүйлөп жатыптыр. «Кана, Неждет, айтчы, кайтада эже деп айтчы». Бирок бала ага болбой башын чулгуп, апа, дейт. «Жөн койчу, Фериде», деди Кемран тартыңкырап. «Мейли, апа дей берсин. Анын эмнеси жаман?» Балким апа деп айтканда өзүнчө бир кубанычка батып жаткан чыгар. Фериде жооп бербестен башын ийип, Неждеттин чачын сылап отура берди. Бир күнү эртең менен бирөө терезе кагып Кемранды ойготту. Анын ким экенин Кемран дароо биле койду. Фериде гана төшөктөн ушинтип ойгонуп турушу мүмкүн эле. Боз торгой аны жаңгак дарагынын жанына эртең мененки тамакка чакырып келиптир. Столдун үстүндө өзү убада кылган даамдуу, алмуруттун жыты буркураган сүт куюлуп туруптур. Анын жанында элеттин токочу, вареньеге окшогон кызгылт бир нерсе салынган тарелка бар. Фериде токочтун үстүнө варенье салып, Кемранга сунду. «Менин бышырган тамагымды жеп көрчү. Мындай токочторду эмне деп аташаарын билбейм, бирок вареньени гүлбе шекер деп аташат». Фериде кичинекей орунтукту алып, Кемрандын жанына отура калды. «Эми айтчы, Кемран, гүлбе шекер сага жактыбы?» «Жагат», деп жигит күлүп койду. «Гүлбе шекерди сен жакшы көрөсүңбү?» «Жакшы көрөм». «Жок, андай эмес, Кемран. Мен гүлбе шекерди жакшы көрөмүн деп айт». «Мен гүлбе шекерди жакшы көрөмүн», деп кайталады да Кемран бул кызык сөздүн маанисине түшүнө албай күлүп жиберди. Фериденин жүзү ажарланып, көзү жайнап, уялганынан кирпиги жымыңдап кетти. Ал Кемранга жакындай түшүп, толкундана мындай деди. «Кана, Кемран, мен гүлбе шекерди жакшы көрөмүн», деп дагы бир жолу айтчы. Каалап сураган нерсесин бербесе, ыйлап жиберүүгө даяр турган жаш балача мурчуя калган Феридени Кемран суктана карады. «Мен гүлбе шекерди өтө жакшы көрөмүн. Сен каалагандай жакшы көрөмүн». Фериде жаш балача кубанып, алаканын чапкылады. Жүзү күлүп турса да, көзүнөн жаш келди. Арзыбаган нерсеге капаланган башка бирөөнү шылдыңдагандай өзүн өзү мыскылдай баштады. «Бышырган тамагыңды мактаганга эмне ушунча кубанасың? Байкуш жаным-ай». Канча сүртүп арчыганы менен Фериденин көзүнөн жашы токтободу. Бир кезде ал буулукканына чыдабай бакырып жиберди да, эки колу менен бетин басып, үйдү карай чуркады. Арадан бир нече күн өтүп,
Кемран менен Азизбей базарга барып келе жатышкан эле. Балдар адатынча аларды алыстан көрүп, базардан жемиш, конфет, шоколад алып келип берет деп дарбазанын жанында жарданып тура калышты. Кемран балдарга базарлыгын бөлүштүрүп берип жатканда бутуна майда таштардын келип тийгенин сезип калды. Кемран эң акыркы балага берип кайрылып карады. Ал боз торгой экен. Обочодо чоң каштан дарагынын түбүндө колу менен кандайдыр бир ишарат кылып жатыптыр. Ишарат кылганыма түшүнгөн чыгарсыз, Кемран бей. Бул дүйнөдө али да болсо менин бар экенимди билесиз го. Фериде бөлөсүн тамашалагысы келгенде, же болбосо аны жазаламакчы болгондо ага сиз деп кайрылар эле. Демек, сиз мени күн мурунтан эсептен чыгарып койгон экенсиз да, деди ал жылмайып. Менин шыбагам кайда? Сиздин эски кылыктарыңызды унутуп койду деп ойлойсузбу, эфендим? Азыр мага ооз басырык бересиз. Болбосо баягы чоң чынардын түбүндөгү окуяны кечки тамакка отурганда элдин баарына айтып беремин. Фериде мындан 10 жыл мурда ушул дарбазанын жанында иштеген бир аракетин кайталап, тилинин учун Кемранга көрсөтүп койду. Кемран пальтосунун чөнтөгүнөн бир кутуну алып чыкты. Сенин карызыңдан али кутула элек белем, Фериде, деп сурады ал. Дал келгенин кара. Мен бүгүн ичине рум куюлган конфет сатып алган элем. Кишиге көрсөтпөй өзүм жесемби деп ойлогонмун. Бирок айбыңды ачам деп коркутуп турганыңдан кийин айлаганча, Фериденин жүзү жаш баланыкындай жарк эте түштү. Ах, кандай сонун, кандай жакшы болду, деп кубанды Фериде. Бирок бир гана шартым бар. Боз торгой, конфеттерди оозуңа өзүм саламын. Ал эмне дегениң? Анымдын жөнү бар. 10 жыл мурда оозуңа конфетти өзүм салып жегизчү элем го. Кемран бир конфетти Фериденин оозуна алып барды. Кыз бир аз тарткынчактап турду да, анан саал илгери умтулуп конфетке оозун тосту. Кемран экинчи конфетти оозуна алып барып, канчалык өтүнсө да Фериде албай койду. Конфетти колума бер, деди ал. Кечки тамактан кийин нечде экөөбүз жейбиз. Фериде, жүр, тетиги тосмонун жанына баралы. Деңизди карайлык. Деңиз азыр кандай сонун болуп турат. Сүйлөшөлүк, деңиздин кызыгына баталык. Жакшы болот. Конфетти үйгө алып барып коеюн. Бир аз күтүп тур. Кемран биринчи ирет батынып, Феридени билегинен кармай калды. Жок, Фериде, сөзүңө ишенбейм. Бир аз күтүп тур, дегениң менен келбей коесуң. Келсең да ким билет, качан, кантип келериңди. Билесиңби, мен сага ишенбей калдым. Фериде эч жооп кайтарбастан башын төмөн салган бойдон Кемрандын катарында басып бара жатты. Ушул кечте Кемран эмнегедир капалуу, көңүлсүз эле. Ар сөздүн башын бир айтып, маанисиз бирдемелерди сүйлөй берди. Деңиздин үстүн иңир курчап, алыстан учуп бара жаткан бир топ канаттуу көрүндү. Тиги куштарды карачы, Фериде, деди Кемран. Жакында сен да ушул куштарга окшоп учуп кетесиң. Ырас эмеспи? Айтчы, Фериде, та эжелериңди, бөбөктөрүңдү, сиңдилериңди, бир туугандарыңды, досторуңду, балалык чагыңды өткөзгөн ушул жерди чындап эле айбастан таштап кетесиңби? Өз үйүндө башкаларды да бактылуу кылып, өзүң да бактылуу болгонуңдан кийин мында калган жетим жесирлерге өзүңдүн бир тууган уяңа бооруң ачыбайбы? Фериде анын сөзүнө кулак салбады, жооп да бербеди. Ал карандаштын сыныгы менен кутунун сыртына бирдемелерди чиймелеп, аны кайта өчүрүп үнсүз тура берди. Жооп бергиң келбейби? Деп сурады Кемран. Анын үнүнөн кандайдыр бир таарыныч сезилди. Боз торгой терең ойго чөмүлүп, бөлөсүнө карады. Кечир, Кемран, оюм алыска кетип, эмне айтканыңды да укпай калдым. Жаш кезимде бир эски ырды билчү элем, ошол ыр эсиме түштү. Анын сөздөрү эсимен чыгып кетиптир. Эмне үчүн ушул ыр азыр оюма келе калганын билбейм. Кайта да унутуп калбайын деп атай жазып койдум. Кааласаң окуп берейин. Кечирип кой, чыйрыгып кеттим, үйгө баралы. Кемран кутунун үстүнө Фериденин даана эмес жазган 4 сап ырын окуду. О чиркин махаббат, кыйнава мени ырда деп, жүрөгүм батты мунга көп. Салбачы мени азапка, кубаныч бакыт сенде көп. Кыйнава мени ырда деп, жүрөгүм батты мунга көп. Кийинки кездерде Фериде Кемранга жолобой, андан качуучу болду. Кемрандын Фериде менен жалгыз калып, ээн эркин сүйлөшүүгө карата жасаган бардык камал айлалары ордунан чыкпады. Башка адамдардын көзүнчө Кемран менен капысынан сүйлөшө калса, Фериде анын бетине карабай, тайсалдачу болду. 4-күнү кечинде үйдөгүлөрдүн баары балдарын алып, мейманга кетишти. Алар намаз шамдан мурда келүүгө тийиш эмес эле. Тышта шамал шуулдап, топуракты учуруп дөбөчөдө согуп турду. Кемран үйдө чыдап отура албай, ары бери басып келейин деп тышка чыкты. Көзгө көрүнбөгөн жамгыр нөшөрлөп жаткансып, дарактар шуулдап дирилдейт. Алыска созулуп кеткен жолдо топурак уюлгуйт. Чаң Кемрандын бетин каптап, көзүнө кирип жатты. Ар бир 5 кадам шилтегенден кийин токтой калып, шамалга жонун тосууга мажбур болду. Кемран кичинекей такыр дөбөчөнүн чокусундагы корум таштарга көз чаптырды. Анын айланасындагы жылаңач бир тал шамалга ыргалып, ийилип кетип жатты. Кемран жолдон бурулуп, аскага барды да, анын тыктоосуна келип отурду. Айланада жан адам жок чөлгө окшойт. Кемранга жаратылыш бүгүнкүдөй эч качан жансыз көрүнгөн эместир. Анын кооздугу бүгүнкүдөй маанисиз,
эч нерсеге арзыбагандай, өмүр чиркин ар кандай үмүттөн ажырагандай болуп сезилет. Бир мезгилде деңизди бойлогон жалгыз аяк жолдон бир кишинин карааны көрүндү. Кийиминин ала буласына караганда аял түспөлдөнөт. Эмнеликтен экени өзү түшүнбөй, Кэмран төмөн түштү да алиги кишини көздөй басты. Бир нече мүнөттөн кийин Нерминдин кызгылт мала чаршафын тааныды. Жаш кыз да аны тааный коюп, кол чатырын булгалай баштады. Бул эмне деген шумдук? Нермин эмне үчүн тигилер менен кетпей калды? Эмне үчүн жалгыз жүрөт? Деп Кэмран ылдамыраак басты. Кыз бир колу менен юбкасынын этегин, экинчи колу менен чаршафынын шамал желпип жырткыч куштун канатындай делбектеген учун кармап алып, башын бир жагына кыйшайтып алып келе жатты. Кыздын өңүн көргөндө Кэмрандын жүрөгү булк этип, чочуп кетти. Нерминдин кызгылт мала чаршафын салынган Фериде экен. Сага жолукканым жакшы болбодубу, Кэмран? Шамал кадимки жабыла учкан бир топ боз торгойдой аз жерден мени учуруп кете жаздады. Фериде дагы бирдемелерди айтайын деди эле, бирок шамал күчөп башын калкалоого, көзү менен оозун тумчулоого мажбур болду. Булар жол менен келе жатышты. Кэмран дагы эле пальтосунун этеги менен Фериденин бетин шамалдан тосуунун аракетинде. Фериде эми эсин жыйып, сөз айтууга жарады. Бирок көбүнчө күлкүсү келди. Ал өзүнөн өзү күлө берип, акыры күлкүсүн токтотту да сөзүн баштады. Менин эмне үчүн күлүп жатканымды билесиңби, Кэмран? Мейманда отурганыбызда бир кезде базарга баруум керек экени эсиме түшө калды. Үстүмө кийгеним жеңил көйнөк эле. Муну менен көчөгө чыгууга болбостугун Нермин сезе коюп, мага бир пайдасын тийгизди. Базарга анын чүңкөмө жоолугун салынып бардым. Базардан кайтып келе жатсам, бир офицер артыман жетип келип, Нермин ханым, сиз ушул жерде белеңиз. Кандай күтүлбөгөн бактыга туш келдим, ханым эфенди, деп айтса болобу? Бечара кыз мага жакшылык кыламын деп, жок жерден өзүн ашкерелеп алды. Офицердин ментип айтканына чыдап тура албай, бырс күлүп жибердим. Офицер жаңылышканын сезе коюп, безип жөнөдү. Нермин экен деп турганы улгайган аял болуп чыккан соң, безбегенде эмне кылсын бечара? Кэмран жылмайып койду. Фериде сөзүн уланта берди. Байкуш кыздын сырын сага айтып койгонум жакшы иш болбоду. Өзүмдүн сүйлөөктүгүмдүн кесепетинен баарын айтып салдым. Бай болгур, оозуңан чыгара көрбө. Макулбу? Ким билет, балким Нермин аны келечекте сүйүп калар. Оозуңан чыгарбасаң, аларга кылган жакшылыгың ошол болсун. Эч нерсе айтпоого убадамды беремин, Фериде. Бирок Нермин али жаш кыз да. Болсо болор. Фериденин үнү аянычтуу чыкты. Балалык жүрөк оңой эле алданып кетет эмеспи? Эки жаш бир аз убакытка катар басып келе жатышты. Шамал басылды. Экөө басыктарын жайлашты. Чиркин-ай, ушундай учурда жол кыскарбас болсочу. Кэмран ичинен кайгырып, ойго чөмүлдү. Мындан бир аз убакыт мурда эле табигат мага жансыз, эч нерсеге арзыбагандай көрүнүп, өзүмдү керексиз адам деп эсептедим эле. Азыр болсо кыздын кызгылт мала жоолугун жамынган сулуу аялды шамалдан калкалап, чексиз бакытка баттым. Дайыма ушундай болууга мүмкүн эле. Көңүлүбүз гана жарашса, ушул кичинекей сулуу аялдын бактысын ачып, өзүм да бактылуу болор элем. Аттың-ай, кандай өкүнүч. Фериде да ойго батып, үнсүз келе жаткан эле. Бир кезде ал кайдагы бир арзыбаган нерсени козгогонсуп, жай гана мындай деди. Канткем менен ушул кичинекей саякатымдын өзү көңүлүмдү көтөрдү. Бир нече жылга жете турган таасир калтырды. Та эжелеримди, силердин бардыгыңарды аябай сагынганымда дагы келип кетемин. Жылдар өтөт, менин чачыма ак кирет, сенин да чачың агарып, чал болосуң. Кезигишкенде мурдагыдай кубанарбыз, коштошордо азыраак муңаярбыз. Ким билет, балким, мен бир кезде биротоло кайтып келермин. Ушундай эмеспи? Турмушта эмнелер болбойт, баары болууга мүмкүн. Ошондо сен менин чыныгы агайым болуп каласың. Карлар дүйнөдөн бир-бирден кайта беришет. Экөөбүз болсок бири-бирибизди көбүрөөк кадырлайбыз. Адамдардын кемчиликтерине көбүрөөк боорукердик менен карайбыз. Биздин өмүрүбүздүн акыркы жылдары балалык чагыбызда өткөргөн жерлерде өтөт. Фериденин үнү жараңка кеткен Фрусталдын добушуна үндөшүп, кайгылуу, нары муңдуу чыкты. Бул экөөнү кичинекей баласын жетелеген бир кайырчы аял жолукту. Жылаң аяк бала Феридени чарк айланып, чийде колу менен анын көйнөгүнүн этегин тарткылай кетти. Кэмран токтой калып, аялга күмүш акча сунду. Кичинекей балдарды эркелеткенди жакшы көргөн Фериде баланы чачынан сылады. Кэмран менен Фериде жөнөп кетерде кайырчы аял алардын артынан батасын берди. Кудайым экөөңөрдү бири-бириңерден ажыратпасын. Алла Таала мына бул сулуу ханымды сага буйрсун. Эки жаш эрксиз токтой калышты. Кэмрандын жүрөгүн каптаган кайгы чер күзгүдөй болуп, көз жашына чагылышты. Уктуңбу, Фериде? Мына бул аялдын сөзүн. Фериде жооп бербеди. Анын көз жашы мончоктоп кетти. Булар эми бири-биринен алысыраак аралыкта бара жатышты. Кэмран менен Фериде күйгүм кирген кезде үйгө келишти. Шамал басылды. Шамал менен узакка кармашып тынчы кеткен дарактар эми жайланышып үргүлөп бара жаткансый. Деңиздин жээгиндеги аска таштар сидеп топчуларды чачып тургандай түркүн түстө жаркылдайт. Али убакыт эрте, Фериде, деди Кэмран. Биздикилер шаардан келиши элек. Зоокага барып сейилдеп келсек кантет? Фериде бир аз колку солку болду. Кечирип кой, Кэмран, үйгө барып кийим алмаштырып кийин.
шамал чачымды саксайтып жиберди. Фериденин үйүнөн чарчагандыктын белгиси сезилди. Мындан жарым саат мурда Фериденин жандуу нерседей кулпуруп, көөдөнүнө, тизесине жабыша калып, желбиреген кызгылтмала чаршафы эми жансыз чүпүрөктөй аялдын ийининде салбырап турат. Фериде дарманы кетип, дарбазанын жанындагы чоң ташка отура кетти да, өзүнүн турмушундай ири буйру бир нерселерди кол чатыры менен кумга сыза баштады. Бир аздан кийин Кемран катар отурду да, ийинин ийинине тийгизип, аны колунан кармады. Фериде селттей түшүп, качып кетсемби дегендей, айланасын жалтактап карай берди. Ал бир нече жолу терең үшкүрдү. Көзүнөн дароо от жана түшүп, кайра өчүп, тартынчыктады да, моюн сунгандай боло түштү. Фериде муздай тоңуп калган экинчи колун Кемранга сунду. Мына ушул калыбында экөө көздөрүн жумуп отура беришти. Кемрандын жүрөгү лакылдады. Ал, мына Фериденин калтыраган колун карма отурамын. Көргөн сыйкырдуу түштөрүм чын эле ишке ашабы, деп ойлоду. Кемран бир аздан кийин көзүн ачты. Фериде түшүндө солуктап ыйлаган балача дагы бир улутунду да, улам салмактанып бара жаткан башын Кемрандын ийинине койду. Фериде ар бир кыймыл жасаган сайын ага жакындап ыктай бергенин, козголгон сайын колун катуураак кыса баштаганын Кемран сезди. Күтүлбөгөн жерден Кемрандын эрди өзүнөн өзү күбүрөдү. Мен гүл бешекерди абдан жакшы көрөмүн. Дарбазанын эшиги кычырап, эки жаш селт этип уйкудан ойгонуп кетишти. Боз торгой атылган мылтыктын үнүнөн чочуган куштай ордунан учуп турду. Дарбазадан биринчи болуп Нермин кирди. Фериде чуркап барып, анын бети башынан, чачынан өпкүлөй баштады. Ушунчалык катуу кубанган себебин эч ким билген жок. Жана эле чарчап, шылкыйып отурган боз торгой эми улакча так секирип жүрөт. Ал жаш балдарды улам бирөөн көтөрө коюп, өйдө ыргытып тосуп алат. Балдар кулакты тундуруп чыңырат. Баары үйгө киришкенде Фериде атайын артта калып, бөлөсүнө шыбырады. Рахмат, Кемран. Эртесинде Фериде кайтада шаарга жалгыз барып, аябай чарчап түштөн кийин келди. Чарчап, араң турганына карабастан, күндөгү адатынча балдарды жыйнап алып, бактын ичине селкинчек кура баштады. Кемран Азиз бейдин бабыраган бир кары мейманынан араң кутулуп чыгып бакка келсе, Фериде менен Неждет селкинчек тээп жатышкан экен. Фериде күчүнүн бардыгынча селкинчекти гүйлөнткөндө Неждет аябай чаңырып, мышыкка окшоп Фериденин мойнуна жабыша калып жатты. Айшет эже мындан 10 жыл мурдагысындай кыйкырып кое берди. Фериде, кызым, кой, тентектенбе, баланы жыгып аласың. Тил албаган боз торгой көңүлдүү жооп берди. Ой та эже, эмнеге коркосуз? Неждеттин нагыз ээси унчукпай турганда, сизге эмне жок? Туурабы, Кемран? Фериде балдарды кезек менен селкинчекке мингизип, көңүлдөрүн көтөрүп жатты. Балдардын ичиндеги барып турган коркогу 17 жашар Нермин экен. Селкинчек күүлөнүп жогору көтөрүлө калган сайын чыңырып жиберет. Акыры Фериде селкинчектен жерге секирип түштү. Үрпөйүп кеткен чачы тер баскан бетине жабышып калыптыр. Ал колуна жабышкан жиптин түгүн силкип жатып, балдарга кайрылды. Баарыңар тең селкинчек тээп болдуңар го. Кемран макоктоно түшүп, мени унутуп койдуң го, Фериде, деди. Боз торгой алсыз жылмайды. Кемрандын өтүнүчүн жокко чыгаргысы келбеди, бирок аны орундатууга да батына албады. Селкинчектин жиптери менен бактын бутактарынан көзүн албай туруп калды. Мындагылардын бирөө Кемранды колдойт деп күткөн эле. Эмне кыларды билбей турам, деди Фериде күбүрөп. Менимче бул селкинчек экөөбүздү көтөрө албайт. Мүжган, сен кандай дейсиң? Мүжган арканды кармады да, жай гана Кемранды карады. Кеп арканда эмес, деди Мүжган. Фериде аябай чарчап калды. Аны өзүң көрүп турасың го, Кемран. Менин оюмча чарчап араң турган аялды кыйноонун кереги жок. Фериде ага каршы болгусу келди эле, бирок Мүжгандын сөзүнүн маанисин түшүнө коюп, көз карашын байкап, күнөөлүү балача уялып төмөн карады. Ооба, мен аябай чарчадым. Чынында эле Фериденин кабагы бүркөлүп, көзүнүн ойноктогон оту өчүп калды. Мүжган Кемрандан көзүн албай карап турду да, акырын мындай деди. Менин ойлогонумдан да сен ого бетер таш боор экенсиң. Эмне үчүн? Деп сурады жигит басың күйүн менен. Мүжган Кемранды обочо алып чыкты. Бечаранын абалын көрбөй турасыңбы? Анын турмушун мүгдүрөтүп, жүрөгүн сыздатканың аздык кылабы? Мүжган, биз далай жылдан бери көрүшпөдүк. Фериде сагынычтын заарына чыдай албай, мурдагы таарынычтарын бүт унутуп келип отурат. Келгенден бери аябай тыңып алды. Сен анын жаңыдан бүтө баштаган жараатын кайтадан ачмакчы болуп жатасың. Мүжгандын көзүнөн жаш чыгып кетти. Эртең кетеринде бечара аябай кыйналар деп ошону ойлоп жатамын. Ооба, Кемран, эртең Фериде кетет. Жолго керектүүлөрүнүн бардыгын даярдап койду. Азыр ал мага өзүнүн турмушу, ойлогон ой жөнүндө айтпай калды. Капысынан кетем дегени мага да күтүлбөгөн окуя. Эмне үчүн мынчалык ашыгасың деп сурасам, күйөөмдөн кат алдым. Тезирээк кайтышым керек деп жооп берди. Мунусу жалган. Ал сенден качып кетип жатат. Бул бечара качанкыга ушинтип азапка түшө берет. Мен муну сага бекеринен айтып турган жерим жок, Кемран. Бул ажырашуу Фериде үчүн өтө кыйын болот деп коркомун. Фериде кайраттуу, абдан кайраттуу адам, бирок аял да. Сен анын алдында көп милдеттүүсүң.
баарынан мурда анын турмушун бузгандыгың үчүн. Кетер алдында Фериденин кайраттуу, бейпил болушу үчүн колуңан келгендин бардыгын жаса. Ошент, Кемран өңү кубарып туруп калды. Сен Фериденин бузулган турмушун гана айтып отурасың. Ал эми менин турмушум эмне болду? Ага өзүң күнөөлүсүң. Сен мынчалык катаал болбо Межген, түшүнсөңчү. Эгер абал башкача болсо, мен да башкача айткан болор элем. Азыр колубуздан эмне келмекчи? Фериде башка бирөөнүн аялы, анын башы колу байлануу. Көрүп турамын. Сен да бир бактысыз адамсың. Мен сага мурдагыдай ачууланбайм. Бирок айлаганча Фериде эртең кетет деген кабар үйдөгүлөргө тез тарады. Бирок бул жөнүндө эч ким көрүнө сөз кылбады. Кечки тамакты тымтырса отуруп ичишти. Азизбей ого бетер картайып, мүгдүрөгөн абышка кейиптенет. Ал Феридени жанына отургузуп алып, кайта-кайта ийининен сылап, ийегинен кармап, бетин өзүнө буруп, көзүнө тике карап сүйлөй берди. Ах, боз торгой, картайган чагымда жүрөгүмдү ойрондодуң го. Бул күнү кечинде үйдөгүлөр жай-жайына эрте тарап кетишти. Түн жарымынан ооп, үйдөгүлөр жапырт уйкуда жатканда Межген өз бөлмөсүнөн чыкты. Башына жука шал жоолук салынып, колуна кичинекей чырак кармаган. Бутунун башы менен басып, анда-санда токтой калып отуруп, Кемрандын бөлмөсүнө келди. Эшик алды жымжырт, капкараңгы. Жаш аял каалганы акырын кагып, киши укпасын дегенсип, «Иним Кемран, уктап жатасыңбы?» деп үнүн пас чыгарды. Каалга ачылды. Эшиктин алдында Кемран турат. Ал али чечинбептир. Чырактын күңүрт шууласы анын жүдөгөн куп-куу бетин назик кылып турду. Ал чырактын жарык шууласынан жазгангандай көзүн кымыңдатат. Сен али жата элек белең, Кемран, көрүп турасың го. Чыракты эмне үчүн өчүрүп койдуң? Бул түнү эмнегедир көзүм жарыктан уялат. Караңгы түндө эмне кылып жүрөсүң? Кемран кайгылуу жылмайды. Эч нерсе эмес. Өзүмдүн муңумду көз алдыма кайта-кайта элестетип, ошого элекмин. Өзүң эмне мынча кеч жүрөсүң? Сага эмне керек? Межген бир аз толкундана түштү. Мен сага бир кызык жаңылыкты айтканы келдим. Капаланба, Кемран, өзүңө өзүң чыйрак бол. Азыр билесиң. Межген бөлмөгө кирип, чыракты столдун үстүнө койду да, каалганы акырын жапты. Сөздү эмнеден баштасам дегенсип, үнсүз туруп калды. Акырында толкунданган жүрөгүн токтотуп, сүйлөй баштады. Коркпо кымбаттуу Кемран, мен жаман кабар менен келгеним жок. Тескерисинче, жакшы кабар менен келдим. Бирок сен капаланып, сабырсыздансаң, Межген бир тууганынын көңүлүн жубатууга аракеттенсе да, өзү барган сайын толкундана берди. Анын көзүнө жаш толуп, үнү каргылдана баштады. Угуп тур, Кемран, кечинде мага Фериде келди. Кандайдыр өңү өзгөрүлүп, мурдагысындай эмес. Межген, сырымды жалгыз сага гана айта алам, деди Фериде. Сенден башка жакын көргөн эч кимим жок. Дагы бир жашыруун сырды сен билип ал. Бирок мен бул жерден кеткенче оозуңан чыгарба. Мен кеткенден кийин баарына айта бергин. Менин күтүлбөгөн келгениме баардыгыңар таң калдыңар. Силерди аябай сагынып, чыдай албаганымдан келдим дедим. Ооба, анысы туура. Бирок негизги себеп башка эле. Мен бул жерге дүйнөдө эң жакшы көргөн адамым көр оозунда жатканда, ага берген убадамды орундоо үчүн келдим. Межген, мен адеп келгенде силерге аргасыздан калп айткамын. Менин күйөөм мындан 3 ай мурда рак оорусунан каза тапкан. Фериде ушуну айтты да, менин ийиниме башын коюп, өксөп ыйлап жиберди. Ал көзүнүн жашын араңтыйып, сөзүн улантты. Доктор өлөр алдында мени чакырып алып, керээсин айтты. Фериде, сен эми турмуштан муктаж болосуң деп, мен чочулабайм. Менин бүткүл дүнүйө мүлкүм сага калат. Менден калган каражат сага окшогон үнөмдүү адамга өмүр бою жетет. Бирок мени бир маселе тынчсыздандырат. Канчалык дүнүйөлүү болгону менен аялдын жалгыз өмүр сүрүшү жарабайт. Акча өз жолу менен, ал эми махабат. Өмүрдүн кызыкчылыгы дегендин жөнү бир башка. Фериде, мени көрүндө тынч жатсын десең, мага убадаңды бергин. Мен өлгөндөн кийин сен Стамбулдагы туугандарыңа барасың. Эгер алар менен бирге бир отоло жашагың келбесе, жок дегенде 2-3 ай мейманда болгон. Турмушта чек болбойт. Мүмкүн акыры туугандарың жөлөк болоор. Же бир убакта үй бүлөлүү болом дерсиң. Бир сөз менен айтканда, айланайын Фериде, сенин өз туугандарың менен таттуулашканыңды билип өлсөм, сенин тагдырыңа кам санабай, көрүмдө тынч жатар элем. Мен ыйлап туруп доктордун айткан керээзин орундатууга убада бердим. Бирок муну менен да доктордун көңүлү тынчыбады. Мурдагы күйөө жигитиң менен жарашкан. Бир убакта Кемран сенин агаң болуп да калар деди. Доктор өз колуң менен Кемранга берип кой деп, мага сургуч басылган бир пакетти тапшырды. Бул пакеттин ичинде, деди доктор, бир кезде мени аябай капаланткан эски дептер бар. Бул дептерди сенин мурдагы күйөө жигитиң да окуп чыкса экен. Алып барып тапшырам деп, убадаңды берчи мага. Эми сен бардыгын түшүндүң, Межген. Менин сүйкүмдүү докторум көңүлүндө кири жок, ак ниеттүү киши эле. Ал менин туугандарым менен жарашканымды өмүрүмдөгү жалгыздыктан кутулуунун бирден бир жолу деп эсептечү. Бирок мунун мен үчүн канчалык кыйын болорун ал бечара кайдан билсин. Докторду Мунисенин жанына көмдүм да, өзүм Стамбулга келдим. Доктордун осуятын орундатуу канчалык кыйын экендигин мен Стамбулга келгенде билдим.
Меневердин дүйнөдөн кайтканында ал жерден уктум. Мен тууралуу ар кандай жаманатты сөздөрдүн тарагандыгында Стамбулдан билдим. Эгер Кемрандын аялы тирүү болсо, менин бир нече күнгө туугандарыма келгенимдин жөнү бир табигый иш болор эле. Анткени мен жесир аялмын. Күйөөм жакында эле каза болду. Эми мен жөнүндө баарыңар, Кемранда мени башкалардан жакшыраак билген, сен өзүң да кандай жаман ойдо калганыңарды Кудайдын өзү билсин. Далай жылдан бери элден безип, каңгырап жүрүп, не бир укмуштарды башынан өткөрдү. Дүнүйө мүлккө, байлыкка кызыгып чалга сатылууга мажбур болду. Эми Кемрандын башы бош дегенди угуп, мындан 5 жыл мурда каргап иштеп кеткен үйүнө кайтып келди. Бул келиштин да өзүнчө бир максаты бар, деп ойлоорсуңар. Мүмкүн араңарда мындай деп ойлобой, мага боору ооруган кайрымдуу адамыңар да бар чыгар. Бирок ошолордун алдында өзүмдү күнөөлүү адамдай сезчү болдум. Мижган улам барган сайын толкунданып, өңү түнөрө берди. Ах, Кемран, деди сөзүн улантып, ушул сөздөрдү өз кулагың менен уксаң. Фериде көзүнүн жашын төгүп, зарлап туруп айтпадыбы? Анын акыркы сөздөрү эсимен түк кетпес. Өзүмдүн бир тууган үйүмдөн качып кеткендеги кыйын ал-абалымды айтып түшүндүрө албайм. Өмүрүмдө канчалык кайгы муңду башыман өткөрдүм. Турмуштун оор запкысын тартып, акырында эрге тийүүгө мажбур болгонумду түшүндүрүп берүүгө мүмкүн эмес. Жашы 25 жеткен, өмүрүндө далай укмуштуу окуяларды башынан өткөргөн, жана да эрге тийген аялдын сүттөн акмын, кыз эле бойдонмун, эркектерге эч бир жакындаган эмесмин дегенине ким ишенет? Бул кандай калпычы аял, дешпейби? Ушундай эмеспи, Мижган? Эч бир ишендире албаймын. Башка айта турган сөзүм жок. Доктордун Кемранга арнаган пакетинде эмне бар экенин билбеймин. Балким анын ичинде адамдын акылына сыйбай турган бир нерселер бар чыгар. Бул мага канчалык кыйын, азаптуу иш болгонуна карабастан, маркумдун акыркы осуятын орундаттым. Бирок пакетти өз колум менен тапшырууга күчүм жетпеди. Эртең баары бүтөт. Мен пароходго түшкөндө сен ушул пакетти Кемранга берип кой. Мижган үнсүз туруп калды. Жайчылыкта кандай окуяларга туш келсе да сабыр кылып, сырын билдирбеген жаш аял азыркы жолу жаш балача буркурап ыйлап жиберди. Ушул күнөөсүз сулуу кызды, табигаттын чанда бир кезиге турган асыл затын кандай бир каргыш тийген тагдыр, кандай гана кокустук түн кыштакка дуушар кылды экен. Мен бул кыздын ичинен кан өтүп, көзү менен эрини күлүп турганын көрдүм. Кыз өзүмдү эл агартуу жолуна арнагамын деген курулай шылтоо менен мени алдамакчы болду. Мен ошондо: эх, кичинекей шордуу кыз, сенин ойдон чыгарган жомогуңа ким ишенет? Сенин Стамбулга таштап кеткен акылсыз, наадан жигитиң эмесмин мен, деп ойлодум. Таттуу уйкудан ойготуп алган жаш баланын көзүндөй анын жоодураган мөлтүр көзүнөн, олдоксон жалтак кыймылынан, калтыраган эрдинен бардык сырын байкап койдум. Мурдагы кезде мен Лейласын издеп, азып тозуп кум чөлдү аралап жүргөн Межнун жөнүндөгү жомокту өтө кумарданып эсиме түшүрчү элем. Лейла жана Мажнун сүйүшкөн эки жаш. Алардын сүйүүсү жөнүндө чыгыш элдерине кеңири тараган баянды Азербайжандын улуу акыны Низами 12-кылымда Лейла жана Мажнун деген поэмасына негиз кылып алган. Феридеге жолукканымдан кийин бул эски жомокту бүтүндөй эсимден чыгардым да, жаңы замандын Лейласын күнөөсү жок, мархабаттуу жаш жанды, мөлтүрөгөн көгүш көздүү кызды, сансыз бейиттердин ортосундагы түнөргөн ээн кыштакка барып, махабат жөнүндө көргөн ички ашпас түшүнөн көңүл жубатуу издеген айдай сулуу тырмактай кызды эске түшүрүүчү болдум. 2 жылдан кийин биз кайтадан жолугуштук. Бул кызды мурдагы дарты абдан алсыратып таштаган экен. Чиркин дүйнө ай, биринчи жолукканда эле аны өңөрүп алып, эмнеге алып кетпедим экен? Эмнеге аны ой боюна койбой, Стамбулдагы үйүнө жеткирип бербедим экен? Кечиримсиз жаңылыштык кылган экенмин. Фериде менен экинчи ирет жолугушканымда колдон келбес иш болуптур. Сиз үйлөнүп алган экенсиз. Мен, Фериде али жаш, бала эле бойдон, өмүрүнүн кызыгы али алдыда, сүйгөн жигитин биротоло унутуп коер деген ойго келдим. Ушул жаш жүрөгү оңойлук менен айыкпастай жараланганын билдим. Кыз өзүнүн бүткүл өмүрүн күндөлүк дептерге жазып коюптур. Сизге карата болгон махабаты эч качан өчпөсүнө ошондо көзүм жетти. Мен аны өз баламдай бөпөлөп айыктыргым келди. Бирок ниети жаман адамдардын ушак айыңдары менин бул аракетиме да тоскоол болду. Ошондо мен Феридени бир жакшы адамга күйөөгө берейин деп ойлогом. Байкап көрсөм, мунумда ылайыксыз иш экен. Тийген күйөөсү канчалык жакшы адам болсо да, ал Феридеден сүйүүнү талап кылмак. Менин бул кызым сүйүү үчүн төрөлгөн, ошол сүйүүнүн айынан азап чегип жүрөт. Бирөөнү жанындай жакшы көрүп жүрүп, сүйбөгөн башка бирөөгө сүйүүсүн таң уласа азап эмеспи? Бирөөнү сүйүп, башканын койнуна кантип жатсын? Буга ал чыдабайт. Ошол себептүү бул кыздын өмүрүн сактап калууга тийиш болдум. Көзүмдүн тирүүсүндө жан кишиге кор кылбайын деген адал ниет менен Феридени никелеп алдым. Көзүм өткөндөн кийин артымда калган бир аз дүнүйөм, бир нече үй жайым, чарбагым Фериденин турмуш каражатына мол жетет. Эркек аттуулар көз кырын салуучу кызга караганда, үйлүү жайлуу жесир аялдын өмүр сүрүшү өтө эле оңой болот. Күндөрдүн биринде Фериденин тилеги ишке ашып, ойлогон ой орундаларына чек санабаймын.
Турмушта бардыгы болот эмеспи? Сиздин аялыңыз каза болгонун уккандан кийин иштин жайы түп тамырынан бери өзгөрөр деп үмүттөндүм. Сиздин кабарыңызды Стамбулда үзгүлтүксүз алып турдум. Аялыңыздын дүйнөдөн кайтышы бүт үй бүлөңүздү мөгдүрөткөн чыгар. Мен да кайгырдым десем, 200-дүүлүк болор эле. Феридени жалган никеден куткарып, сиздин колуңузга бериш үчүн ыңгайлуу учурду күтүп жүргөнмүн. Менин бул аракетиме башкалардын кандайча карарын билбеймин. Мейли, эмне дешсе, ошо дешсин. Алдыма койгон максатымды жүзөгө ашырайын деп жүргөн кезимде оорум күч алды. Маселе бир нече айда чечилип каларын түшүндүм. Баштан аяк баарын жазып отуруунун кажети жоктур. Бир шылтоо менен Феридени Стамбулга жиберемин. Ал сизге менин катымды алып барып берет. Мен бул кыздын сырын жакшы билип калдым. Бул бир адам таң каларлык кыз. Ал балким кежирденер, болбогон бир нерсени ойлоп табар. Алардын баарына көңүл бурба, кызды колуңан чыгарып жибербе. Эгер керек болсо, кызала качуучу тоолуктардай эч нерседен тартынба. Айтып коеюн, эгерде Фериде сенин кучагыңда өлүп кетсе, бакыттан өлдү деп бил. Дагы бир айтар сөзүм. Сага менин кыпындай да жаным ачыбайт. Менин эркиме койсо, кыз мындай турсун. Үйүмдөгү мышыгымды да сага ыраа көрбөс элем. Айлаганча, бул эселек кыздар айткан сөзүңө түшүнүшпөйт экен. Сага окшогон таш боор, көңдөй челектерге ушул кыздардын мынча эмне ашык болоруна акылым жетпейт. Азыркы кезде маркум болгон Хайруллах. Кошумча, пакеттин ичинде Фериденин күндөлүк дептери бар. Былтыр Фериде экөөбүз ала жак айга келгенибизде, анын кол сандыгын арабадан билдирбей катып алгам. Кийин сураганда арабакеч уурдап алса керек деп койгом. Кол сандыкта күндөлүк дептери бар эле. Фериде сыр билдирбегени менен аябай кайгырып жүрдү. Ушул күндөлүктүн бир убакта пайдасы тиер деп ойлочу элем. Айтканым келди эми. Мижган менен Кемран көк мукабалуу күндөлүк дептердин акыркы бетин ачканда эшикке жарык кирип, бакта куштар сайрай баштаган. Кемран оор кайгыдан чарчап чаалыгып, салмактанган башын дептердин саргарган бетине такады да, көп жерлери көз жашы менен жуулган кымбаттуу жазууларды кайта-кайта өпкүлөй берди. Булар дептерди жаап, бир жерге коймокчу болушканда, анын мукабасына жазылган сөздү Мижган көрө койду да, көк мукабаны чыракка жакындатып кармады. Дептер али түгөнбөптүр, Кемран. Мукабасында да жазуу бар экен. Бирок көк кагаздагы сыя жазуу жакшы көрүнбөйт. Бул экөө чырактын белегин оңдошуп, кайтадан күндөлүк дептерге үңүлө башташты. Төмөнкү жазууларды арандан зорго окушту. Кечээ мен күндөлүк дептеримди бир отоло жапкан элем. Нике кыйылгандан кийинки түндүн эртесинде эскерүүлөрдү жазуу мындай турсун. Күзгүдөн өз жүзүмдү көрүүгө, өз үнүмдү угууга батына албаймын го деп ойлодум эле. Бирок, ошентип кечээ никем кыйылды. Мен толкундун шарына аккан куу жалбырактын сыңары баш ийип бердим. Ким эмнени айтса, сөз кайтарбай орундай бердим. Ал турсун, Измир шаарынан доктор алып келип берген узун этектүү, ак көйнөктү кийгизгенде да кыңк этпедим. Чачыма күмүш жип кошуп өргөндө да түк каршылык көрсөткөн жокмун. Мени чоң күзгүнүн алдына алып келгенде гана көзүмдү жумуп алдым. Бар болгону ушул гана. Көрсөткөн бардык каршылыгым ушул болду. Мени бир топ адам келип көрдү. Мени менен мектепте бирге иштешкен мурунку шериктерим да кирип чыгышты. Алардын айткандарында укканым жок. Тек келгендердин бардыгына карап, аянычтуу күлкү менен жылмайып күлө бердим. Бир кемпир менин өңүмдү көрүп, как баш чалдын багы ачылган экен. Дал ак кууну тузакка түшүргөн тура, деди. Хайруллах бей үйгө иңир кирип калганда келди. Ал өзүнүн күрсүйгөн денесин сындуу кылып көрсөтүү үчүн узун этектүү, арты тилек сүртук кийип алыптыр. Мойнундагы кыпкызыл галстугу бир жагына кыйшайып кетиптир. Мен аябай капаланып турсам да, чыдабай ичимен күлүп жибердим. Байкуш абышканы элге күлкү кылууга акым жок экенин ойлоп, мойнундагы галстугун чечип алдым да, башка бир галстукту тагып бердим. Хайруллах бей күлүп мындай деди. Баракелди, кызым, сен жакшы аял болот экенсиң. Жаш аял болгонуң сага пайдалуу экенин өзүң көрүп турасың го эми. Меймандар тарап кетишти. Биз экөөбүз тамак ичүүчү бөлмөнүн терезесинин жанында бет маңдай отурабыз. Кенедейм, эмне үчүн кечигип келгенимди билесиңби? Деди Хайруллах бей. Мен Мунисеге бардым. Анын мүрзөсүнө бир тутам гүл менен бир нече тал алтын жип алып бардым. Мунисе сага айтууга батына албаптыр. Экөөбүз жалгыз калганда, менин эжеке байым колуктуу болуп, чачына алтын жип такканда мен да тагамын, деп көп ирет айтчу эле. Экөөбүздүн сары чымчык кызыбыздын чачына алтын жипти кошуп өрүп, өзүм кооздоп берер элем. Айлаганча тагдыр ушундай экен. Мен чыдап тура албай, терезеге бурулуп, ыйлап жибердим. Менин көз жашым ушул күзгү күндүн муңдуу түнүнүн бозомтук туманындай араң эле чыгат. Мунун өзү кирпиктен чыга элегинде эле кургап жаткан сырдуу жаш эле. Биз күндөгүдөй бүгүн да тамак ичүүчү төмөнкү бөлмөдө узак отуруп калдык. Хайруллах бей көз айнегин тагынып, бурчтагы жумшак отургучка отурду да, бир калың китепти тизесине коюп окуп жатты. Жаш келинчек, деди ал. Жаш күйөөнүн тымпыйып отуруп алып китеп окушу жарабаган иш. Бирок сен мени кечирип кой. Кадырың жан болсун. Түн узак, сүйүү жомокторду сенин окушуңа да убакыт жетет. Мен токуп отурган жуулукка башымды ого бетер ылдый салдым.
кап ушул кары доктурдуку өттү. Мен мурда аны жанымдай жакшы көрчү элем. Азыр болсо өлөрдөй жек көрүп отурамын. Демек өткөн бир кезде мен эсимен танып, ийинине башымды койгондо ал. Демек анын ак кирпигинин астынан жайнаган мына бул көгүш көзү мени аялча санап, өзүнүн болочок зайыбы катарында суктана караган экен го. Ошондо саат 11ге чейин мени ушул ойлор кыйнады. Доктор китебин столго коюп, оозун чоң ачып, керле эстеди да ордунан турду. Кана, жаш келинчек, деди ал мага кайрылып, жатууга мезгил жетти го. Жүр кеттик. Току отурган жоолугум колуман түшүп кетти. Мен ордуман туруп, столдун үстүндөгү чыракты алдым да, жабайын деп терезеге бардым. Караңгы түндөн көзүмдү албай узакка карап турдум. Азыр акырын жылып эшикке чыгып, капкараңгы жолго түшүп, сызып кетсем кантет, деген ой келе калды. Жаш келинчек ханым, деп чакырды доктор. Сен эмнегедир узак ойго түшүп кеттиң го. Бар, үстүңкү үйгө чык. Онбашыга кээ бир буйруктарды берип коюп, мен да барамын. Доктордун карлыгы жеткен тарбиячысы менен бир коңшу аял мага жаңы келген жаш келиндин кийимин кийгизип, кайтадан колума чырак карматып, күйөөмдүн бөлмөсүнө алып барышты. Хайруллах бей алиастыңкы үйдө жүргөн эле. Мен чыракты кыса кармап, эки колумду боорума алып, сууктан коргонгон кишидей бүрүшүп, шкафтын жанында туруп калдым. Мен калчылдап кеттим. Колумдагы чырактын оту жалпылдап чачтарымдын учтарын куйкалап жатты. Бир мезгилде тепкич менен чыгып келе жаткан адамдын дабышы угулду. Хайруллах бей алда бир ырды кыңылдап ырдап, келе жатып үстүндөгү сүртугун чечип бөлмөгө кирди. Мени көрө коюп таң калды. Эй кызым, сен али жата элексиңби? Мен жооп берейин деп оозумду ачсам, тиштерим шакылдап сүйлөй албадым. Доктор мага жакындап келди да, көзүмө тике карады. Кызым, сага эмне болду? Деп сурады ал таңданып. Менин бөлмөмдө эмне кылып жүрөсүн? Бир кезде доктор бөлмөнү жаңырта күлүп калды. Кызым, балким сен. Доктор боору катканча күлдү. Анан тизесин бир чаап, колу менен оозун жаап, күңкүлдөй сүйлөдү. Демек сен биерге, ах уятсыз. Экөөбүз чындап эле эрди катын болдук деп ойлойт экенсиң да сен. Ах уятсыз, ах, ардан кеткир, Кудай жазаңды колуңа бергир. Атаңдай болуп турсам а сен. Бөлмөнүн дубалдары силкилдеп, төбөсү башыма төңкөрүлүп түшкөндөй болду. Ах, кара жүрөк уятсыз десе. Ай, кыз башың менен ич көйнөкчөн менин бөлмөмө кирүүдөн уялбайсыңбы? Ушул учурда өзүмдүн иреңимди көрсөм болот эле. Ким билет, балким, бетим нечен түрдүү болуп, кубулуп кеткендир. Доктор бей, Кудай урсун. Кайдан билейин? Ушундай деп айтышкандан кийин, алар акмак болуп, келжирей беришсин. Сага эмне болду? Дүйнөдө башканын баарын ойлосом да, бул оюма кирмек эмес. Жашым ушунчага келгенде, каргыш тийген шумаялдын иштеп турганын кара. Менин сүттөн ак, суудан таза адамгерчилигиме кол салмакчы болгонун, Кудай бул эмне деген азап? Эрдимди каната тиштенип, жерге кирип кете жаздадым. Колумду бир аз кыймылдаттым эле, мыскылчыл доктор терезенин алдына чуркап барып, мойнун созуп кыйкыра баштады. Эй кыз, мага жакындаба, мен коркомун. Астапыралла, азыр терезени ачып жиберем да, чуу саламын. Куткаргыла калайык, картайган чагымда мага кол салып жатат деймин. Доктордун сөзүн аягына чейин укпастан, эшикке чыга жүгүрдүм. Бирок өзүм кайта келдим. Эмнеге минткенимди өзүм да билбедим. Айтор жүрөктүн эркине баш ийдим. Ата деп буркурап ыйлап жибердим. Менин атам, деген бойдон кары доктордун мойнуна асылдым. Ал мени курчактап туруп, маңдайымдан өптү да, чын жүрөгүнөн толкундана, кызым балам менин, деди. Ушул аталык мээрим менен чекемден өпкөнүн, анын калтыраган жылуу эринин өлгөнчө унутпасмын. Өзүмдүн бөлмөмө кирдим да, бир ыйлап, бир күлүп, үйдүн ичине чуу салдым. Доктор муну угуп, дубалды тарсылдатып сүйлөдү. Сен үйдү кулатасың, кызым, эмнеге чуу салып жатасың? Ушакчы коңшулар, карыган какбаш жаш келинчегин таң атканча бакыртып чыкты, деп мени айыпташат. Доктордун өзү да көпкө чейин тынч албады. Бөлмөсүндө аркы терки басып жүрүп, анткор сүйлөнүп жатты. Азыркы замандын кыздарынан ар намысымды, адалдыгымды өзүң сактай көр, Кудайым. Ушул түнү доктор өз бөлмөсүндө, мен өз бөлмөмдө 10 чакты жолу ойгондук. Ойгонгон сайын дубалды түрсүлдөтүп, коросчо чакырышып, куш болуп сайрап, бакача бакылдап, бири-бирибизге тынчтык бербедик. Никем кыйылып, жаш келин болгонум жөнүндөгү баяным ушуну менен бүттү. Менин сүйүктүү докторум адал, ак пейил адам эле. Ал биздин никебиздин жалган нике экенин мага эскертип да койгон эмес. Кудай, мен докторго караганда жеңил ойлуу ойсок экенмин. Биз ыйыкты устошконубузда Хайруллах бей өзүнүн эркек экенин унутуп койду. Бирок мен өзүмдүн аял экенимди унутпадым. Эркектердин көпчүлүгү жаман, таш боор келери талашсыз эмеспи? Айылдардын кайсынысы болбосун жакшы, жоош экендиги да талашсыз. Бирок өтө аз кездешсе да, ичинде кири жок, ак ниет эркектер да болот. Мындай адал адамдарды айылдардын арасынан да таба албайсың. Фериде бүгүн төшөгүнөн ойгонуп күндөгүсүнөн өтө чарчап чалыгып турганда күн аркан бою көтөрүлүп, саат 12ге жакындап калган эле. Мектептен кечигип калган окуучу кызга окшоп, кроваттан секирип түштү. Баракелде, Мижган, бүгүн кетүүчү күнүм эмес беле? Эмнеге ойготуп койбодуң?
Межген адатынча жай гана жооп берди. Бөлмөгө бир нече ирет кирсем, катуу уйкуда жаткан экенсиң. Аябай кыйналып жатып уктаганыңды көрүп, ойготууга батына албадым. Азыр сен ойлогондой убакыт али кеч эмес. Анын үстүнө бүгүн пароходдун болор болбосу белгисиз. Деңиз да катуу толкуп жатат. Мен сөзсүз кетүүм керек. Мен пароходдун ал жайын билип келгин деп атамды пристанга жибердим. Атам даярданып турсун деди. Эгер пароход келсе, Трашманке жиберет же өзү келип сени алып кетет. Кетер күнүн Фериде эч качан мындай болот деп ойлогон эмес. Межген жаш балдар менен алышып жүрөт. Та эжелери адатынча эч капарсыз өз ара сүйлөшүп, күлүп коюп отурушат. Кемран орду түбү менен жок. Фериде муңайым тартып капалуу. Өзүнө көңүл бурушпай, кайдыгер мамиле кылышканына катуу ызаланды. Межген акырын мындай деди. Фериде, сага бир жакшылык кылдым. Кемранды үйдөн кетирип жибердим. Сени көп капаланбасын деп кетүүгө өзү да макул болду. Эми ал келбейби? Сени менен коштошкону пристанга баруусу ыктымал. Аны үйдөн кетирип жибергеним жакшы болдубу сага? Феридинин көзү муңга батып, эрине калтырай түштү. Кулагы тонуп, зырпылдап ооруй баштады. Ооруган жерин колдору менен басып туруп, ооба, рахмат, өтө жакшы кылыпсың, деди. Фериде оозуна келген жөнсүз сөздөрдү кобурап, Межгенга алкыш айтты. Азыр ал балалык чагын бирге өткөзгөн сүйүктүү досунан биротоло ажырагандай, мындан ары аны менен келишпөөчү кишидей сезди. Түшкү тамактын алдында бирөө келип коңшусу, муниципалитеттин председательникине мейманга чакырды. Ал үй бүлөсүн шаардагы кышкы турагына көчүрүүгө байланыштуу жана Феридинин урматына тамак бермекчи экен. Коюңуздар, барбаймын. Азыр мени алып кеткени келишет, деди Фериде. Та эжелери аны жоошута башташты. Барбай коюуга болбойт. Фериде, уят болот. Бул үйдүн арасы карыш жол. Кийинип отурмак белең. Чаршафыңды салына кой. Бул эмне дегендик? Мурда бир тууган энесиндей камкордук кылышкан та эжелери бүгүн Феридени оорумушуктайда көрүшпөгөнү кандай? Фериде аларды көрбөйүн деп терс айланып кетти да, болуптур, барса барайын, деди. Саат 3кө жакындап калган. Фериде жалбырактары саргайган чырмоок калканычтын алдында жолду карап телмирип турат. Ал бир кезде сүйүнүп кетти. Межген, экипаж келе жатат. Мага жиберген болуу керек. Дал ушул кезде алыстан, деңиздин жээгиндеги бактардын арасынан кылт этип пароход көрүнүп калды. Феридинин жүрөгү туйлап, кабынан чыгып кете жаздады. Келе жатат, деп Фериде кыйкырып жиберди. Бактын ичинде дүрбөлөң түштү. Кызматчы аялдар шашып, ханымдардын шалы жуулуктарын алып келүүгө үйгө жүгүрүштү. Фериде та эжелерине, мен эртерээк бара берейин, сиздер кийинчерээк келесиздер, деди. Межген менен Фериде бак арасынан төтөлөп келе жатышканда дарбазанын алдынан ашпозчу аялга кезигип калышты. Мен сиздерге келе жаткан элем, бийкештер, деди кемпир. Мырзалар экипаж менен келип, сиздерди күтүп турушат. Азиз бей менен Кемран буларды үстүңкү кабаттагы үйдүн коридорунан жолуктурушту. Мынакей, эссиз эки конок келди. Чуулдабагыла, деди Азиз бей. Анан ал Феридени баштан аяк карады да сөзүн улантты. Бул эмнең кагылайын? Кара терге түшүпсүң го. Азиз бей күлүмсүрөп Феридеге жакын келди да, аны эгинен кармап туруп, көзүнө тике карады. Пароход келди. Бирок анда сенин ишиң болбосун. Күйөөң кетүүгө макул эмес. Фериде бир кадам артка чегинди да, шашып калып мындай деди. Сиз эмне деп жатасыз, Тажизде? Азиз бей колу менен Кемранды көрсөттү. Бул сенин күйөөң, кызым. Менде күнөө жок. Фериде кыйкырып жиберип, бетин басып калды. Ал жыгылып бара жатканда бирөө чыкканагынан жүлөй калды. Фериде көзүн ачса Кемран экен. Азиз бей кубангандан күлүп жиберди. Акыры келип биздин боз торгой торго түштү. Кана, кутулуп көрчү, мен сенин тывырчылаганыңды көрөйүн. Кана, туйлап көрчү, бир нерсе чыгар бекен. Фериде бетин басууга аракеттенди эле, Кемрандын карышкан колу билегин бошотподу. Ал башын чулгуп бир жакка катайын деп жанталашса да Кемрандын ийини менен көөдөнөн моюнун бура албады. Азиз бей күлгөн бойдон сөзүн улантты. Туугандарың сага тузак тартышты. Боз торгой, Межген чыккынчылык кылып, сенин бардык сырыңды айтып койду. Кудай ыйманын жолдош кылсын Хайруллах бейдин. Ал сенин күндөлүк дептериңди Кемранга жибериптир. Мен дептериңди алып туура Кадийге бардым да, ага күндөлүгүңдүн ар кайсы беттерин ачып көрсөттүм. Кадийдин соту. Кадий жеткен акылдуу адам экен. Кемран экөөнөрдүн никеңерди дароо шарият жолу менен кыйып берди. Түшүндүңбү, боз торгой? Бүгүндөн баштап бул жаш жигит сенин эриң болот. Эми ал сени эч качан жалгыз таштап кетпес деп ойлоймун. Феридинин бети дуулдап кызарып кетти. Ал түгүл, көгүш көзүнүн оту да жарктей түштү. Кежирденбе, боз торгой, кубанычындын койнуна батпай жатканын көрүп турабыз. Андан көрөсен, Тажизде жакшы иштепсиң. Мен да ушуну каалаган элем деп менин сөзүмдү кайталабайт. Азиз бей ой боюна койбой жатып жанагы сөзүн Феридеге кайталатып айттырды. Андан кийин ал бөлмөнүн эшигин ачып туруп, мүдөөсүнө жеткен адамдай шаттуу сүйлөдү. Мен шариаттын жолу менен кепилмин. Боз торгойдун атынан кечиресиздер, Фериде ханымдын атынан мына бул Кемран бей менен никелешүүгө макулдугун билдиремен. Нике дуасын окугула. Омин, деп бата берели.
Ал Феридени карады да сөзүн улантты. Буга сен кандай дейсиң? Босторгой, тентек кызай, боюң кенедей болуп туруп, канча жылдан бери бизди убара кылдың. Кана айтчы, ушул жолу мыктап туруп колго түшүрдүм сени. Бактын ичинен балдардын көңүлдүү добушу угулду. Азыр эми узакка чейин куттуктоо сөздөрү айтылат. Кол өгүү ырым-жырымы башталат, деди Азиз бей сөзүн улап. Андан көрө бул ырым-жырымдарды кечкиге калтыралык. Тойго тамакты мен өз колум менен даярдаймын. Кана, тез бол уулум. Биздин кажылдап сүйлөй бергенибизден силерге эмне пайда? Менимче, бири-бириңерге айта турган сөзүңөр бар чыгар. Тышка чыгуучу тиетиги эшикти көрүп турасыңарбы? Ушул тар тепкич менен аялыңды жетелеп алып, көз көргүс жакка жөнө. Кечке маал бирге кайтып келерсиңер. Кемран Фериденин колунан тартып, эшикке чыгуучу тепкичти көздөй сүйрөдү. Мижган жетип келди. Фериде менен Мижган ыйлап жиберип өбүшө кетишти. Азиз бей көзүнөн аккан жашын билдирбөөгө тырышып, катуу какырынды да, кадимки сөзмөр адамча колун серпип сүйлөй баштады. Эй, менин чейимди уурдаган босторгой, эгер сен башкаларды уурулукка үйрөтсөң, сазайыныңды жейсиң. Кана менин колума жеткизчи. Андан өчүмдү алайын. Кемран дагы эле колунан кармап турган Феридени таптак көтөрүп алып, куштардана бир өптү да кайтадан жаш жигиттин кучагына салып берди. Бүгүн түнү сени деңиздин катуу толкуну күтүп турду эле. Биз сени андан куткарып алдык. Эми сага мына коркунуч туудурган могу сары бороон. Менимче, бул деңиз бороонунан бир кыйла каардуураак. Алла Таала сага ыракым кылсын босторгой. Эки жаштар тепкич менен төмөн түшүштү. Алар өздөрүн канат бүткөндөй сезишет. Кемран Феридени муунта тургандай катуу кыса курчактап, колдорун жапшыра кармады. Фериденин көйнөгүнүн этеги тепкичтен жан жыгачына илинип калды. Алар энтигип, бир аз токтой калышты. Фериде этегин бошотуп, алмакчы болуп жатты. Кемран толкундана сүйлөдү. Фериде, сенин колуктун болгонуңа ишене албай турамын. Меники болгондугуңа жүрөгүмдү ишендирүү үчүн сени колума көтөрүп, салмагыңды байкап көрүшүм керек. Ал Феридени жаш балача көтөрүп алды. Фериде анын колунан бошонмокчу болуп тывырчылады. Жоолугунун алдынан чачы булай калды. Кемран чачына бетин такады эле, кыздын денесинин жалындуу илеби канын ташытып жиберди. Жигиттин күчү эки эсе арта түштү. Кемран Феридени көтөрүп алып төмөн түштү. Кыз түпсүз жарга кулап бара жаткандай демин ичине алып былк этпеди. Ал бирде күлсө, бирде ыйлайт. Кичинекей таш короонун эшигине жеткенде Фериде жалынып жалбара баштады. Кейпимди карачы, Кемран. Ушул калыбым менен көчөгө чыгууга болобу? Бир аз күтө тур. Бөлмөгө барып тез эле кийинип келейин. Кемран кызды колунан чыгарбай күлүп, мындай деди. Жибербейм, Фериде. Мындай учур өмүрүңдө бир гана жолу кездешет. Колума тийгенден кийин кое беремби? Фериденин эми каршылык көрсөтүүгө дарманы калбаган сыяктанды да, башын Кемрандын төшүнө коюп, уялган мүнөз менен чынын айтты. Ошондо үйдөн качып кеткенимде өзүм өкүнбөй койду дейсиңби? Кемран Фериденин жүзүн көргөн жок, сүйгөнүнүн жаагын, эрдин сылаган манжаларына ысык жаш таамып жатканын сезип турду. Эки жаш курчакташып, жол менен кетип бара жатат. Алдыларынан эки балыкчыны көрө коюшуп, экөө ажыраша түштү. Экөө тең үнсүз келе жатат. Катар басуу кандай бакыт, жанаша басышкан соң ырахатка батышты. Мына жүзүмдү аралап кеткен ичке аяк жол. Кемран 10 жыл мурда Феридени ушул жерден көргөн. Бул жерди унуткан чыгарсың, Фериде, деп сурады жаш жигит кыздын ийнин мээримдүү сылап. Кыз алыска созулуп жаткан узак жолду күлүмсүрөй карады. Демек, унуткан эмес экенсиң да, деди Кемран такый сурап. Фериде акырын улутунуп, терең кыялга баткан адамдай күлүмсүрөй Кемрандын бетине карады. Ошондогу кубанганымды кантип унутайын? Фериде тескери бурулуп кетсе, көзүң көрбөй каламбы дегенсип, Кемран анын эгинен кармады да, жайбаракат сүйлөй баштады. Биз дуушар болгон бүткүл кырсык ушул жерден башталган, кымбаттуу Феридим. Сенин далай жабыр чегип, не бир шумдуктарды көргөн көзүң мага түшүнөт деп ойлоймун. Мен сени сүйүп калган кезимде, сен тамаша менен кызуу оюндан башканы билбеген жеңил ойлуу, тентек кыз элең. Сен анда колго түшпөгөн, шок босторгой элең. Мен сени жанымдай жакшы көрчү элем. Күн сайын ойгонуп турсам сүйүүң күчөй берчү эле. Ушул күйүткө түшкөнүмө кээде уялып, кээде коркчумун. Кез-кезде сен мени жаман көзүң менен карап, кайдагы бир жагымсыз сөздөрдү айтып, үмүтүмдү үздүрүп, капалантып таштачусуң. Бирок мен өзүң тез өзгөрүп туруучу. Кээде сенин дайыма күлүмсүрөгөн балалык көзүңөн бир жаңылыктын учкуну байкалуучу. Бул назик, сезгич кыз жүрөгүнүн ойгоно баштаган жышаны болчу. Сенин ушул сонун мүнөзүң бир паста кайра жок болуп кетүүчү. Мен өз ичимден, жок, болбойт. Бул кичинекей кыз менин сырыма түшүнбөйт. Өмүрүмө балта чабат, деп ойлочумун. Бүткүл өмүрүңдү мага байлап, өз жүрөгүңдү мага гана арнайт деп мен кайдан билейин? Калтыраган эрдиңди, албырган бетиңди көрсөтпөйүн деген ой менен менден качып, уулактап жүрсөң керек. Сенин бул кылыгыңды куш сыпатынын жеңил ойлуулугу деп эсептөөчүмүн да, иштен күйүп жүрчүмүн. Айтчы, Фериде, мындай терең берилгендик, мындай назик жан босторгойдун кичинекей көөдөнү кантип батты экен? Кемран бир азга унчукпай калды. Анын ак саргыл мандайынан мөлтүрөп тер акты. Ал башындагы төмөн салып,
Ого этер акырын сүйлөй баштады. Менин сүйүү отуна чөмүлгөнүм муну менен гана чектелген жок. Фериде, кала берсе, мен сени өзүмдүн көлөкөмдөн да кызгануучу болдум. Бул дүйнөдө убакыт өткөн сайын басаңдабай, эскирбей кое турган сезим болбойт эмеспи? Ким билет, күндөрдүн биринде Феридени сүйгөнүм таркап, бул таттуу, сыйкырдуу сезимим козголбой калар деген ойго келүүчүмүн. Биротоло күйүп бүтпөсүн деп, ал олонгон отту өчүрүп таштаган сыяктуу, мен да сенин элесиңди өз жүрөгүмдөн кетирүүгө тырышканмын. Фериде тоодо бир чөп өсөт, анын аты эсимен чыгып кетиптир. Эгер ошол чөптү үздүксүз жыттай берсе, адам бара-бара жыттын жакшы жаманын ажырата албай калат. Сыйкырдуу сонун жытты айырмалай билүү жөндөмдүүлүгүн кайта калыбына келтирүү үчүн биз кээде башка гүлдөрдү издей баштайбыз. Мисалы, сары гүл сыяктуу гүлдөрдү болсо да таап алып эскейбиз. Гүл канчалык жыпар жыттуу болсо, анын ошончолук шору көп болот. Анткени адамдар аны үзүп алышат да, колу менен укалап жытташат. Фериде, сенин жапа чегүүдөн күңүрт тарткан көзүңдү, кайгылуу ойдон жүдөгөн сүйкүмдүү жүзүңдү жанагы үзүп алып укалаганда жыпар жытын аңкыткан сонун гүлгө окшоштурамын. Сен менин сөзүмө түшүндүңбү? Ушундай эмеспи? Сенин көзүң күлбөйт. Сөзүмдү шылдыңдаганда жериң жок. Балким сөзүмдүн мааниси жоктур. Фериде уйкусу келген балача көзүн тосту. Анын кирпигинде мөлтүрөгөн жашы дирилдеп турду. Феридени сары санаа чарчатып бүткөн эле. Эки тизеси калчылдайт. Камран кучактап, сүйгөндүктөн гана жыгылбай араң турат. Түшүндө сүйлөп жаткандай эринин алсыз кыймылдатып Фериде күбүрөдү. Көрүп турасың го, боз торгой биротоло өлүп жок болду. Камран Феридени ого бетер кыса кучактап, угулар угулбастай жооп берди. Эчтеке эмес, мен өзүмдүн боз торгойго арнаган бүткүл сүйүүмдү башкага бердим. Анын аты Гүл Бешекер. Ушул сөздү укканга чейин абдан алы кетип, алсырап турган жаш аял дароо чыйралып, жандана баштаганын Камран сезе койду. Камран, андай дебечи, сенден өтүнөм. Фериде жаш жигиттин көкүрөгүндө дале башын сүйөп турат. Ал башын саал кийин серпип Камранга карады. Тез-тез дем алгандыктан мойну диртилдеп, күрөө тамырлары былкылдады. Бети оттой жанып, көзүнөн кызыл учкун жайнады. Камран кайталап айта берди. Гүл Бешекер, менин Гүл Бешекерим, менин ардагым. Фериде тула бою калтырап, бутунун учуна көтөрүлүп, жаш жигитти ийининен кучактады. Каны ташкындаган эртине чогулгансыды. Кыз мойнун өйдө созду. Фериде жигиттин кучагынан бошоп чыкканда каны катып суусап келип, мөлтүр булактан кана ичкен куштай жандана түштү. Камранды кароого бети чыдабай, үстү башын күүнүп, эки жака бултактап, жаш балача сүйлөп жатты. Уят, уят, Кудай-ай, уят болду го. Буга сен айыптуусуң. Чын айтам, сен айыптуусуң. Жанындагы дарактын бутагына конуп алып, боз торгой сайрап жатты.